Азыр быйыл 7 айдын ичинде 329 миллион доллар киреше тапты. Toyota'nın Land Cruiser машинелерин алып келип, барын алып, мына ушу чегарабызды, Миноборонунун барын бекители. Жылдын аягына чейин буюрса bir 10-12 вертолетубуз болуп калат. Мындан кийин кышка карай даярдык жайында болот. Ал эми жазга даярдыктын баары күздө башталат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Ош облусунун курамына 7 район, 3 райондук деңгээлдеги шаар, 88 айыл өкмөтү, 526 айыл кирет. Калктын саны 1.390.493 адам. Облустун аянты 29.120 чарчы километрди түзөт. Биздин Ош облусу башка областтардан айырмаланып, 3 мамлекет менен чектешет. Бул Кытай мамлекети, Тажикстан мамлекети, ошондой эле Өзбекстан мамлекети менен. Ош облусундагы айыл чарба багытындагы 1.584.000 гектар жер аянтынын ичинен 173.237 гектар айдоо жер аянты эсептелген болсо, анын ичинен 87.687 гектар сугат, 85.550 гектар кайрак айдоо жери бар. Жана 1.332.7 гектар жайыт жерлери бар. Облустун социалдык экономикалык абалын жакшыртуу максатында 2021 жыл ичинде облустук мекеме уюмдар, райондук мамлекеттик администрациялар жана айыл өкмөттөр тарабынан бир топ алгылыктуу иштер аткарылды. Облуста өнөр жай продукциясынын көлөмүн көбөйтүү боюнча аракеттер көрүлүп, натыйжада ушул жылдын 2021 жылдын январ-декабрь айларында өнөр жай багытындагы 57 жаңы ишкана ачылды. 761 жумуш орду түзүлдү. Алардын эсебинен жалпысынан 460 миллион сомдук ички жана сырткы инвестициялар көздөштүрүлдү. Облустун өнөр жай тармагында 2021 жылдын жыйынтыгы менен өнөр жай продукциясынын физикалык көлөмдүн индекси 134%га аткарылып, 13 миллиард 320 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлдү. Салык боюнча, Ош облусу боюнча жалпы мамлекеттик бюджетке түшүүчү салыктардын жана жыйымдардын план тапшырмалары толугу менен аткарылды. 2021 жылдын январ-декабрь айларында мамлекеттик бюджетке чегерилүүчү салыктардын жана жыйымдардын облус боюнча планы 2 миллиард 868 миллион сом болсо, аткарылганы 3 миллиард сомду түздү. Же болжол план 105%га аткарылып, мамлекеттик бюджеттин казынасына 133 миллион сом акча каражат ашыкча түштү. Республикалык бюджетке чегерилүүчү салыктардын чогулгандыгы 1 миллиард 573 миллион сомду, мындай жатканда 100%га аткарылды. Ал эми жергиликтүү бюджеттагы план 1 миллиард жыйымдардын чогулганы 1 миллиард 428 миллион сомго жетип, болжол план 110%га аткарылды. Эми энергетика тармагына өтө турган болсок, мына өзүбүзгө баарыбызга маалым болгондой, былтыркы жылы кургакчылык болуп, токтогул суу сактагычта суудун аздыгы болгонуга байланыштуу биз электр энергияны үнөмдөөгө өткөнбүз. Ошол үнөмдөө иштери жерлерде жакшы жүрүп, бүгүнкү күндө элдин дагы түшүнүгү пайда болуп, электр энергия үнөмдөө жакшы иш-чаралар өтүп жатты. Облус боюнча электр энергиясын пайдалануу 1 миллиард 256 миллион киловатт саат пайдаланды. Облустун халкы электр энергиясы менен үзгүнтүлсүз камсыз кылуу максатында берилген лимиттерди сарамжалдуу пайдалануу үстүндө калк арасында жакшы иштер жүрүп жатты. Биздин Министрлер кабинетinin тапшырмасы боюнча райондордо атайын өчүрүүлөр болгон эмес. Ошондой эле ар бир айылда эскилиги жеткен электр мамытчаларыны жана чубалгыларын алмаштыруу боюнча тапшырмалар берилди.
бизге баарыбызга маалым болгондой эле чындыгында эле биздин бүгүнкү күндө эскилиги жеткен столбаларыбыз жыгачтан чирип атат. Электромагнит чубалгылары дагы эскилиги жетип, көптөгөн ушу электр тармагында жоготуулар көп болуп атат. Ошондуктан ош электранын жетекчисине биз тапшырма берип, ал киши быйылкы жылдын 22 жылдын бюджетине ушул иштерди аткаруу боюнча иш пландар кирген. Кудай буйрса 22 жылдан баштап ошо эскилиги жеткен столбаларды жана чубалгыларды алмаштыруу тапшырмалары берилген. Кышка даярдык боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын чечимдерине ылайык облустун калкын арзан көмүр менен камсыз кылуу үчүн көмүр карьерлеринин жетекчилери менен, акимдери менен биз жолугуш өткөзүп, кышка даярдык көрүүнү ушу ноябрь айында эле башталганбыз. Баштарап сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз 5 сомдон ашырбоо боюнча көмүрдүн басыны тапшырма берип, ошого биз бүгүнкү күндө жетишип отурабыз. Натыйжада райондордо жалпысынан 80 көмүр муниципалдык базалар уюштурулуп, басы 2,5 сомдон 5 сомго чейинки көмүр сатылууда. Ошондой эле президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасына ылайык калктын аярлуу катмарына арзан көмүр жеткирүү максатында Өзгөн районунун Саламалик айыл аймагынын Сай Аска көмүр карьеринен 1500 тонна көмүр айыл өкмөттөргө жеткирилип, айыл өкмөттөрдө ошо жеткирилген жерде 100 сомдон көмүр сатылып атты. Облустун социалдык жана муниципалдык мекемелерине кыш мезгилинде керектелүүчү көмүрдүн көлөмү 100% толугу менен камсыз болгон. Эми айтып кетчү нерсе бул жерде Акылбек Үсөнбекович, мен азыр тапшырма берип атамын бардык айыл өкмөттөргө. Себеби дегенде көмүргө кышка даярдык көрүп атканыңызга тендер өткөзгөндө ушундай талаптар коюп атабыз. Тендердин шартына сөз түрдө карьери бар ишканаларды ошо тендерге катыштыруу боюнча. Себеби дегенде жана ортомчулар эле кирип алат экен дагы, алар карьерлери жок, барып тендердин баасын арзан өтүп алып келген көмүрлөрү бүгүнкү күндө ошол ооруканаларда болобу, больницаларда болобу, же болсо мектептерде болобу, жакшы күйбөстөн ушундай көрүнүштөр көп болуп атат. Ошондуктан азыр убакыттан пайдаланып мен айтып кетейин, бул жерде акимдер отурат, айыл өкмөттүн башчылары отурасыздар. Ошо тендердин шартын быйылкы жылы өзгөртүп, жалаң гана көмүр карьери бар ишканалардан биз көмүрдү сатып алышыбыз керек. Тендерде ошондой шарт коюшубуз керек да. Ошондо биз сапаттуу көмүрдү алабыз деген ойду айткым келет. Урматтуу жыйындын катышуулары, баарыбызга белгилүү болгондой, Ош облусу агрардык облус экенин талашсыз. Агронөр жай сектору өлкөнүн анын ичинде облустун азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда, калкты иш менен камсыз болушуна жана экспорттук потенциалдык өнүктүрүүдө негизги сектор болуп саналат. 2021 жылы облус боюнча айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык улоочулук продукциялардын дүң чыгарылышы 63 миллиард 13 миллион сом өлчөмүндө өндүрүлүп, муну менен бирге физикалык көлөмдүн индекси 101%га түздү. Ал эми экономикалык болжомол 124%га аткарылды. Айыл чарба продукцияларынын өндүрүүнүн жалпы көлөмүндө мал чарба продукциясы 49%, өсүмдүк өстүрүүчүлүк 49,8%, жана токой чарбасы 1,2%-ын түзүүдө. 2021 жылдын түшүмү үчүн айыл чарба өсүмдүктөрү ээлеген бардык себилген аян 180.109 гектарды түздү. Ошол облусунун аймагында 2021 жылдын түшүмү үчүн 61.461 гектар жерге кылкандуудан эгиндери эгилип, 110.387 тонна дүң жыйым жыйналды. Ошондой эле 8.158 гектар аянтка эгилген пакта өсүмдүгүнөн 28,7 миң тонна пакта сырьёсу өндүрүлдү. Айтып кетчү нерсе, быйылкы жылы ошол пакта эккен дыйкандарыбыз быйыл жакшы пайда көрдү деп айтсак болот. Себеби дегенде пактанын баасы 112 сомго чейин көтөрүлүп, пакта айдаган дыйкандарыбыз жакшы
быйылкы жылы түшүмдөрдү көрүп, пактанын басы көтөрүлгөнүнө байланыштуу биз мына 2022 жылга пактаны эгүү аянтын дагы 3000 гектар жерге чейин көбөйтүү пландалууда. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында облус боюнча 19.000 гектар айдоо аянтына күздүк себилди. Же планга карата себүү иштери 102%га аткарылды. 2022 жылдын түшүмү үчүн эгилген күздүк будайдын аянты былтыркы жылга салыштырмалуу 2338 гектар жерге көп себилди. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин кабыл алган чечимдерине жана өлкөбүздө азык-түлүк коопсуздугун туруктуу кармоо максатында башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде сорт алмаштыруу жана сорт жаңылоо боюнча Өзбекстан Республикасынан алынып келген түшүмдүүлүгү жогору болгон асыр жана давыр сортундагы үрөөнүн эсебинен Ош облусуна 223 тонна бөлүнгөн күздүк үрөөнүн дыйкан фермерлер тарабынан 908 гектар жерге суга таянтка себүүгө жетишишти. Облустун райондорунда үрөөнчүлүк чарбалар статусун алып, 21 үрөөн чарбасы иш жүргүзүүдө. Мен ушул үрөөн чарбасынын жетекчилери менен чогултуп сүйлөшкөнүмдө, чындыгында айтканда, үрөөнчүлүк чарбалар бүгүнкү күндө дыйкан, жөнөкөй дыйкандардан дагы түшүмдү начар алып атат экен да. Ошондуктан үрөөн чарбалардын жетекчилеринин баарын чогултуп туруп, 2022 жылга ар бирине тапшырмалар берилди. Сугат жерден 50 центнерден кем эмес түшүм алуу боюнча. Бул боюнча ушундай тапшырмалар эди. Айыл чарба продукцияларын сактап жана экспорттоо максатында учурда облустун аймагында жалпысынан 23 мөмө жемиш жана жашылча сактоочу борборлор иш алып барышууда. Өндүрүлгөн продукцияларды экспорттоодо 2021 жылдын жыйынтыгы менен айыл чарба продукциялары жалпысынан 19466 тонна экспортко чыгарылган. Бул көлөм дагы көбөйтүлөт, себеби дегенде жанагы биздин өндүрүлгөн пакталарыбыз бүгүнкү күндө дагы басы бир аз түшүп кеткенине байланыштуу кармалып турат. Мына 2020 жылы кайра дагы экспортко чыгат деп айтып кете алабыз. Эми суу маселеси боюнча облуста жалпысынан 126.750 гектар суга суу менен камсыздалды. 2021 жылга суу булактарынан 1 миллиард 2 миллион метр куб суу алынып, план 103%га аткарылды. Ош облустук суу чарба башкармалыгы боюнча 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча айыл чарба азык-түлүктөрдүн өндүрүүчүлөргө 13 миллион 430 миң сомдук кызмат көрсөтүлдү. Ушул жерден пайдаланып айтып кетүү нерсе, урматтуу акимдер, урматтуу айыл өкмөт башчылары, өзүңүздөр билесиздер, былтыркы жылы мына Араван районунда, Ноокат районунда, Кара Суу районунда суунун тартыштыгы көрүлдү. Эмне себептен? Себеби дегенде ошол өз убагында ошо ички чарбалык каналдар тазаланбай калгандыктан суунун жоготуусу көп болгон. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө өткөндө жыйын болуп, Акылбек Сөнбек өзү дагы тапшырма берген, мен да тапшырма берип жатамын. Мына азыр жаз астында азыр мына кар дали аз жаап атат, ошондуктан азыр деле ушу иштерди алып барсак болот, азыртыдан баштасак болот. Себеби бул Ош областына жаз эрте келет, өзүңүздөр жакшы билесиздер бардыңыздар. Мен айтарым, бардык жашаган элдерге ар ким өз арыктарын өз убагында тазаласын. Ички чарбалык каналдарды техника менен тазалана турган жерлерди техника менен тазалаш керек. Кол менен тазалай турган жерлерди ашар жолу менен уюштуруп, арыктарды биз толугу менен тазалап чыгышыбыз керек. Ошондо мен айтат элем, жанагындай суунун жоготуусу дагы азаят, суу ошондо жетишерлик болот. Мына быйылкы жылы кар да аз жаап атат, дагы кургакчылык болушу күтүлүүдө. Ошондуктан мен айтарым, дагы биз өз ишибизди так аткарып, бул жака дагы жакшы көңүлдү бурушубуз керек. Андан кийин мал чарбасы боюнча бүгүнкү күндө облусубузда 400дөн ашуун фермерлик чарбалар иш жүргүзүүдө. Малдын саны кескин көбөйгөндүктөн учурдан анын сапатына өтүү боюнча жерлерде фермерлер тарабынан асыл тукум
породасындағы мал жандықтар сырттан алынып келуді. Облыста 2021 жылға негізінен эпизоотиялық абал тұрықты сақталды. Облыста 101.412 баш жылқы, 389.285 баш бодомал, ошондой эле 1.152.989 баш кой эчки катталган. Эми чынын айтканда биз саныдан биз сапатына өтүшүбүз керек. Ошондуктан ушул дыйкандарга, ошол фермерлерге дан тапшырмалар берилди. Ошонун асылдуулугуну ет багытында болсо, ет багытында, сүт багытындагы малдардагы ушул асылдуулугуну жогортуу боюнча тапшырмалар берилди. 2021 жылы 132 000 баш бодомал идентификациядан өткөрүлүп, бирдиктүү базага киргизилди. Ал эми жылкыларды чип басуу боюнча 13.676 баш жылкыга чип басылды. Айыл чарбасын каржылоо 9 долбоорунун алкагында жалпы Ош облусу боюнча 2021 жылы 1304 жаранга 647 миллион 957 миң сомдук жеңилдетилген насыялар берилди. Кепилдик фонду тарабынан 2021 жылдын жыйынтыгына карата Ош облусу боюнча алынган жалпы 235 миллион сомдук кредитке 69 миллион сомдук 74 кепилдик берилген. Эми таза суу боюнча айта турган болсок, облустун аймагында 493 калктуу конуштун ичинен 407 калктуу конушта ичүүчү таза суу бар. Ал эми 86 айылда суу түтүгү такыр курулган эмес. Башкача айтканда, таза суу менен камсыз болуу облус боюнча 2022 жылга карата 82,6%ды түзгөн. 2021 жылы республикалык бюджеттик каржылоосу боюнча 7 айылда курулуш иштери башталган. Ал эми бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып жаткан 4 долбоор менен 7 айылда курулуш иштери бүтүп, пайдаланууга тапшырылды. Андан сырткары Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы ЭБР аркылуу кичи шаарлардын таза суу жана саркындуу системаларынын куруу долбоорлорунун алкагында кара суу, Өзгөн жана Нокат шаарларында иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ачыгын айтыш керек, бирок бул жакта жакшы иш жүрбөстөн бул көпкө созулуп атат бул проекттер. Ошондуктан Өзгөн районунун мэри менен Кара суу районунун мэри Нокат мэрине тапшырма берилген. Бул жакта дагы ишти жакшы алып баруу боюнча тапшырмалар берилген. Курулуштар боюнча Ош облусу боюнча капитал салымдар беренеси боюнча каржыланып курулушу башталган объекттердин жалпы саны 200. Жана анын ичинен курулушу токтоп турган, жана курулушу жүрүп жаткан 32 объектте эсептелген акча каражаты сметалык баа боюнча 1 миллиард 165 миллион сомду түзөт. 2021 жылы капиталдык салымдар беренеси боюнча 70 объекттин тизмеси киргизилген. Анын ичинен болгону 14 объект бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Ага токтолуп кетсек, 8 мектеп, 4 бала бакча, 1 оорукана, 1 спорт зал. Республикалык бюджеттен 632,5 миллион сом акча каражаты каралып, болгону 604 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилип, ушул объекттер бүтүрүлгөн. Жогорудагы бүткөрүлгөн курулуш объекттер өтө аз санда болду. Себеби бизге кайрылуулардын жана анализдердин жыйынтыгында бир нече көбүрөөк социалдык объекттерди бүткөрүү зарыл. Ошондуктан Акылбек Сөнбекович бул жакадан көңүл буруп, ушул капиталдык салымга титулдун тизмесине бизге ушул Ош областындагы бүтпөгөн социалдык объекттерге акча каражат көбүрөөк берип, ушул жакта тез арада бүтүрбөсөк, жана айтканда 200 социалдык объекттер башталып калган. Бул 2010 жылдан бери, 11 жылдан, 15-16 жылдан бери курулган объекттер да. Бул кайра эскилиги жетип калып атат. Бүтпөй туруп, канчалаган акчаларыбыз ошол жерде консервация болуп жатып калып атат да. Ошондуктан акча каражатты ушул жака бөлүп, ушул бүтпөгөн объекттердин аягына чыгарайлы деген сунушту айтып келет. Жеке ишкерлерди тартуу маселеси боюнча облуста жакшы иштер жүрүп атат. Мына 790 миллион сомго
57 объектілерді құру іштері башталып, анын içinden 35 объект бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Айтып кетүү нерсе, мына бүгүнкү күндө райондордун акимдери жакшы ушул жергиликтүү ишкерлерди ишке тартып, ошолор аркылуу көптөгөн проектлерди бүтүрүшүп атат. Мисалы айтып кете турсак, мисалы Алай районунда мынакей былтыркы жылы 1 километр 700 метр асфальт төшөлдү, ошол жергиликтүү ишкердин эсебинен. Мындай көрүнүш Ноокат районунда, Кара Суу районунда, айтып кетсек, бардык эле райондо ушундай жакшы жергиликтүү ишкерлерди ишке тартуу иштери жүрүп жатат. Эми мыйзамсыз курулуштар боюнча айта турган болсок, ушул убакытка чейин мыйзам бузуу иштерин жөнгө салуу, жарандарга жардам көрсөтүү максаты менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан жеңилдетүү боюнча тапшырмасына ылайык жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 10 январындагы биринчи тескемеси иштелип чыгып, жашоочулардын жер укуктук мамилелери чөйрөсүндөгү социалдык көйгөйлөрдү чечүү, жарандардын жер участокторуна болгон менчик укуктарын мамлекет тарабынан таануу же бекемдөө максатында республикалык комиссия түзүлдү. Азыркы мезгилде трансформация болбой турак үйлөр курулуп калган жерлерди мыйзамдаштыруу максатында райондук мамлекеттик администрациялар тарабынан түзүлгөн комиссия иштеп жатат. Урматтуу райондук мамлекеттик администрация башчылары, акимдер, мындан ары жер мамилелерин жүргүзүүдө болгон мыйзам бузуу иштери боюнча себепкер болгон айыл өкмөт башчысыбы, акимдерби же башка кызматкерби катуу жазаланат. Айтарым, өзгөчө көңүл буруу менен иш алып барууңуздар керек. Себеби дегенде буга чейин канчалаган мурунда иштеп кеткен айыл өкмөттөрдүн трансформациясы жок эле жерлерди токтом чыгарып элдерге берип, канчалаган элдер ошол жерге үй куруп, фундаменттер куруп, колдоруна токтом алып алган да. Бирок фактически ошол жерлер трансформация болбогон жерлер болчу. Ошондуктан мына президентибиз тарабынан ошолорду мыйзамдаштыруу тапшырмалары берилип, азыр комиссия түзүп, жерлер иштеп атат. Эми айтып кетиш керек, мындай көрүнүш боло берет экен дебес керек. Азыркы иштеп аткан айыл өкмөттөрдүн башчыларына, акимдерге тапшырма берилет. Мындан кийин мыйзам жол бузуу жер маселеси боюнча биз жакшы көзөмөлгө алып, мындай жолго биз барбашыбыз керек. Кийинки жол мындай болот экен деп мыйзамдаштырат деген ой болбош керек, урматтуу айыл өкмөттүн башчылары. Анан Ош облусундагы автомобиль жолдор боюнча айта турган болсок, урматтуу, ушул жерден мен пайдаланып кетейин. Учурда Ош шаарынын автотыгынын азайтуу максатында 28 километр айланма жолдун курулушу долбоору жактырылып, жана техникалык, экономикалык эсептери жүргүзүлүүдө. Акылбек Үсөнбекович, эгерде ушул жол тез арада ишке берилип, курулуп бүтүп кала турган болсо, ушул Бишкектен келе жаткан бул Ноокат районуна, ошондой эле Баткен областынын жүргүнчүлөрү Ош шаарына кирбестен айланып 28 километр жол курулуп бүткөн болсо, өтүп кеткенге шарт болот эле да. Ошондо могу биздин Ош шаарына кире турган обл больницабыздын алдында тыгындар жаралбайт эле. Ошондуктан мен ойлоймун, муну колго алып, ушуну баштала беребиз деген ойду айтып келет. Ошондой эле көрүнүш Ош шаарынын өзгөн шаарынын айланма жолунун долбоорунун үстүндө дагы иш алып барып жатат. Ал 14 километрге. Ал жол дагы бүткөрүлгөн болсо, ошол Бишкектен Баткенге келе турган жүргүнчүлөрүбүз өзгөн шаарына кирбестен эле 14 километр менен кайра 6 километрге кыскарып, өзгөн шаарындагы шаардын ичиндеги жолду тыгын түзүбөйт эле. Ошондуктан биздин суранычыбыз ушул эки долбоорду колго алып, ушул жакта иш жүргүзүп беришиңизди биз суранып кетет элек. Андан кийин баарыбызга маалым болгондой эле Ош Ноокат Испана жолу. Бул жолдун ушул Ноокат участогу калган. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Жайка компаниясы аркылуу Япония. Азыр тендерге бергенбиз. Япониянын мыйзамы боюнча тендерлик караштыруу бул 90 күндүк экен да. Ошондуктан өткөндө транспорт министри менен дагы сүйлөшкөнбүз. Суранып көргүлө дегенбиз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошол 90 күндү азайтып бергиле депчи. Эгерде ал чечилип калган болсо, 90 күн эмес, 30 күн боло турган болсо, мына ушул март айларында ушул жолдун дагы курулуш иштери башталып калса жакшы болмок. Бул эми 5-6 жылдан бери созулуп келе жатат.
жылын эле биз элди алдап келебиз. Мына кейинги жылы башталат, кейинги жылы башталат депчи. Биз ушуга чекит коюп туруп, мына Кудай буйруса, быйылкы 22 жылдын ичинде башталат деген чоң үмүтүбүз бар, баштайбыз деген ойлорубуз да бар. Санариптештирүү боюнча Кыргыз Телеком Ачык акционерлик коомунун Ош облустук филиалы тарабынан бүгүнкү күндө жалпы монтаждалган көлөм боюнча 79 санариптик станция жана 10 СДМА 450 стандартындагы телефон станциясы иштөөдө. Ош облусунун аймагында 88 айыл өкмөт болсо, алардын бардыгына интернет желеси тартылып, Кыргыз Телеком интернет кызматын пайдаланууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасына ылайык, облустук өкүлчүлүк жана райондук мамлекеттик администрациялардын аппаратынын кызматкерлерине Инфоком мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү тарабынан атайын окутуулар өткөрүлүп жатат. Кызматы бирдиктүү база түзүү иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө Министрлер кабинетинин 19 январындагы жыйынын протоколдук тапшырмасынын негизинде облус тарабынан тапшырмалар берилип, 10 күн ичинде райондук мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери иш кагаздары толук кандуу инфодокс электрондук документ жүргүзүү системасын киргизүү боюнча тапшырмалар берилген. Өткөндө сиз берген тапшырмалар боюнча дагы тапшырмалар берилди. Кудай буйруса, сиз айткан мөөнөткө бардыгыбыз толугу менен киребиз деп биз убада беребиз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык тутуму, кызмат адам ресурстарын башкаруу автоматташтырылган маалымат тутуму киргизилген. Ош облусундагы айыл өкмөттөрүндө инфодокс электрондук документ жүргүзүү тутумунун программалары орнотулуп, жооптуу кызматкерлерге атайын окуулар уюштурулуп, бүгүнкү күндө Алай, Кара Суу, Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда айыл өкмөттөр толук кандуу иш кагаздарын инфодокс электрондук программасы аркылуу жүргүзүүдө. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан автоматташтырылган маалымат тутуму АИС санарип аймак программасы бардык айыл өкмөттөрдүн базасына орнотулуп, бүгүнкү күндө санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык тутумуна аймактын чарба китептери, жарандардын маалыматтарын киргизүү иш-чаралары жүрүүдө. Мен айтамын, бул жерде айыл өкмөттөр бардыгы отурат катышып. Сиздер ошого катталып койбостон эле ушул ишти алып кетишиңиздер керек, ишти жүргүзүш керек. Биз жанагы чарбалык китептерден айрылышыбыз керек. Бардыгы ушул компьютердин ичине толугу менен кириш керек. Мамлекеттик жана муниципалдык мекеме, ишканалар, муниципалдык, аймактык башкармалыктар менен биргеликте 2021 жылы негизинен шаардагы ишкердик субъекттерди тактап, бирдиктүү базага киргизүү, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү, туризм тармагын өнүктүрүү үчүн Ош шаарында брендин иштеп чыгуу, COVID-19 коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу, ооруган жарандардын дарылануусуна тийишелүү шарттарды түзүү, мамлекеттик жана локалдык программаларды аткаруу, 2020 жылы өсүү темптери төмөндөгөн тармактардын көрсөткүчтөрүн жогорулатууга көмөктөшүү, азык-түлүк товарларынын бааларына мониторинг жүргүзүү, Ош шаарынын негизги социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү өсүү темпи менен жыйынтыкталды. Өнөр жай ишканалары тарабынан 2021 жылы 5 миллиард 654 миллион сомдук продукция өндүрүлүп, 2020 жылга караганда физикалык көлөмдүн индекси 107,1% түздү. Шаар боюнча 2021 жылы 1 миллиард 449 миллион сомдук айыл чарба продукциясы өндүрүлүп, индекси 101,8% түздү. Курулуштун дүң продукциясынын жалпы көлөмү 21 жылы 8 миллиард 553 миллион сомду түздү. 2020 жылга салыштырганда 4,4%га же болбосо 360 миллион сомго көбөйгөн. Негизги капиталга инвестицияны өздөштүрүүнүн деңгээли 2020 жылга салыштырмалуу 1%га же 389,4 миллион сомго көбөйдү. Шаардын чарба жүргүзүүчү субъекттердин тарабынан көрсөтүлгөн рыноктук төлөөлөрдүн көлөмү
21 жылы 72 миллиард сом болду. Бул 20 жылга салыштырмалуу 10,6%, же болбосо 16 миллиард 300 миллион сомго көбөйгөн. Жаңы жумуш орундарын түзүү боюнча 2021 жылы жалпы 1742 жумуш орундары түзүлгөн. Анын ичинен мекеме ишканаларда 606 жумуш орундары, формалдуу эмес секторда 1136 жумуш орундары. 21 жылдын ичинде 1188 адам акы төлөнүүчү коомдук иштерге тартылган. Алар көрктөндүрүү, жакшылдандыруу, таштандылардан тазалоо, арыктарды, арык жээгин тазалоо, дарактарды отургузуу, актоо, сырдоо иштерине катышкан. Инфляция деңгээлин мүнөздөчү керектөө баалардын индекси 21 жылдын декабрында 20 жылдын декабрына карата 101%ды түздү. 21 жылдын январь айынын башында 20 жылдын январь айына салыштырмалуу buğdayдын баасы 20%, биринчи сорттогу ундун баасы 9%, өсүмдүк майдын баасы 16%, кум шекердин баасы 28%, жумуртканын баасы 7%, у этинин баасы 11%, кой этинин баасы 15%, күйүүчү майлар 1,6 2 эсеге жогорулаган. Былтыркы жылы доллардын курсунун көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу дагы азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарларга баалар өскөн. Андан сырткары баалардын өсүшүнө күйүүчү майлардын баалары өсүшү логистикалык кыйынчылыктар таасирин тийгизүүдө. Шаардын тышкы соода жүгүртүүсү. Бул бажы статистикасынын маалыматынын негизинде 21 жылдын январь-ноябрында 22,5 миллиард сом, 20 жылга салыштырмалуу 21,8%га көбөйдү. Анын ичинен экспорттук жөнөтүүлөр 20 жылдын январь айынан ноябрь айына салыштырмалуу 2,4 эсе өсүп 3,9 миллиард сом. Импорттук түшүүлөр 10,5%га көбөйүп 18,6 миллиард сом түздү. Бюджеттин киреше бөлүгү, жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү атайын каражаттарды кошпогондо 102,9%га аткарылып, такталган пландын 1 миллиард 272 миллион сомдун ордуна 1 миллиард 308 миллион сом жыйналып, 36 миллион сомго көп аткарылды. 2020 жылдын тийиштүү мезгилинде салыштырганда 250 миллион сомго көп жыйналып, өсүү темпи 123,9%ды түздү. Шаардагы 6375 ишкердик субъекттерди контролдук кассалык машиналарга өткөрүү пландаштырылса, бүгүнкү күнгө карата Ош шаардык салык башкармалыгы тарабынан 3610 ишкердик субъектилер контролдук кассалык машиналарга өткөрүлгөн. Же болбосо 57% ишкерлер камсыздалган. Республикалык бюджеттин эсебинен төлөнүүчү социалдык жөлөк пулдар, жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсациялар, пенсиялар жана башка төлөмдөр өз убагында төлөнгөн жана карызыбыз жок. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланган бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин эмгек акылары толугу менен төлөнүп берип, 21 жылдын 1 январына карата эмгек акы жана социалдык фонддо чегерүүдөн, ошондой эле биринчи кезектеги беренелерден карызы жок жыйынтыкталды. Шаар куруу тармагында негизги көрсөткүчтөр 2021 жылга жергиликтүү бюджеттин капиталдык курулуш тармагына 202 миллион сом акча каражаты каралган. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 21 жылы 3 бала бакча, 1 ФАП курулуп пайдаланууга берилди. Айта кетсек, алар ушу Аймончок 120 орунду бала бакча, Айдайнек бала бакча 100 орунду, Ширинтай 75 орунду бала бакча жана Өзгүр айылында ФАП. Республиканын бюджеттин эсебинен 87,6 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, төмөнкү объекттер курулуш аяктап жатат. Бул Жапалак аймактык айылдык башкармалыгында узундугу 7200 метр суу түтүктөрүн тартуу, Жапалак айылдык аймактык башкармалыгында сыйымдуулугу 500 метр кубтук 2 суу кампа, ошол эле Жапалак айыл аймактык башкармалыгында 2 насос орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Көп жылдан бери республикалык бюджеттен каржыланып, курулуш токтоп калган 4 мектептерге акча каражаты бөлүнүп, азыркы учурда кайрадан курулуш иштери жандандырылды. Бул ирригатор көчөсүндөгү
275 орунду мектеп, Ломоносов мектебине кошумча 500 орунду мектеп имараты, Амир Тимур муниципалдык аймак башкармалыгындагы Айни көчөсүндөгү 625 орунду мектеп жана Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыгындагы 275 орунду мектеп. Муну сиз билесиз, өзүңүз бөлүп бергенсиз. Бул иштер азыр ушу жүрүп атат. Жолдорду оңдоп түзөө үчүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен 103,2 миллион акча каражаты бөлүнүп, жыл ичинде 8,5 километр жолдор жаңадан асфальтталган. Ипотекалык фонддун эсебинен 3 көп кабаттуу үйлөрдүн бардыгын кошкондо ушу 215 батирлүү курулуштар башталып, ушул Достук Кичи районунда 90 батирлүү үйдүн курулушу бүттү. Курманжан Датка көчөсүндөгү 80 батирлүү үйдүн курулушу 1 ай 2 айдын аралыгында бүтөт. Ал эми Көкүмбий көчөсүндөгү 45 батирлүү үйдүн курулушу жүрүп жатат. Быйылкы жылы өнүгүү программанын алкагында дагы биз ушул 3 үй салууну пландаштырып атабыз. Азыр ушу 1 үйдүн тендери өттү. Ушул жакын карада дагы бир ушундай көп кабаттуу үйдүн жакын карада башталат. Инвестициялар тарабынан инвестициялар жакта айта кетсек, Ош шаарынын статистика башкармалыгынын маалыматы боюнча Ош шаарында 2021 жылдын 9 айында 20,8 миллион АКШ долларлык чет өлкөлүк инвестициялар тартылган. Бул 2020 жылдын 9 айына салыштырмалуу 1,7 эсеге көбөйгөн. Кошумча каржылоо принципи менен 56 миллион сомдук 98 долбоор ишке ашырып, бул долбоорду ишке ашырууда калктын каражаттары 37,6 миллион сомду, жергиликтүү бюджеттин бөлүнгөн каражат 18,6 миллион сомду түзгөн. Бул кыскача айта кетсем, мындай проект бул жалгыз эле ушул Ош шаарыбызда бар. Бул ушул 50% жергиликтүү бюджет бөлүп берет, 50% ушул жашоочулар өздөрү чогултуп чыгартып, анан ушул үйлөрдүн фасадтарын оңдоо, подъездерди оңдоо, чатырларын оңдоо, балдар аянтчасын жасоо, бул жерде ушул кородогу кооролорду асфальттоо, тротуар, ушундай нерселерди ушул биз эл менен кошо биригип жасайбыз. Ишкерлердин жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен шаардын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү, скверлерди, жашыл аянтчаларды куруу, тротуарларды оңдоо иштери колго алынып, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу багытында бир топ демилгелүү жумуштар аткарылып жатат. 2022 жылы Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосы АРИС Ош областын жана Ош шаарынын регионалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча долбоорду ишке ашыруу пландалган. Бул жана ушул долбоордун алкагында ушул туризмге 6 миллион АКШ доллары бөлүнөрү пландаштырылып, шаардагы туристтик объекттерди реконструкциялоо, Ак Бура дарыясын жээгин жашылдандыруу жана көрктөндүрүү, Наваи эс алуу багынын бир бөлүгүн эс алуу жай куруу, Ош шаарынын борбордук аянтына фонтан куруу боюнча кичи долбоорлор даярдалып жатат. Андан сырткары ушул Сулайман Тоо музей комплексин реконструкциялоого 4 миллион АКШ доллары Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги аркылуу бөлүнүп жатат. Коммуналдык чарба тармагында шаардын энергетика, газ, коммуналдык чарбасын жана жылуулук менен камсыздоо мекемелеринде 21-22 жылдардагы күзгү кышкы мезгилине каралган жумуштар сапаттуу жүргүзүлүп, тоскоолдуктар жаралган жок. Европалык өнүктүрүү жана реконструкция банкынын каржылоосу менен сметалык баасы 10 миллион 615 миң евро, же болбосо 838 миллион сомду түзгөн таза суу жана саркынды суу системасын жакшыртуу долбоорунун экинчи фазасын ишке ашыруу боюнча иш алып барылууда. Европалык өнүктүрүү жана реконструкциялоо банк тарабынан техникалык жардам түрүндө көчөгүнү биз ушул 12 мусоровоз келди бизге, Евросоюздун элчиси келди, ошол жерден чогуу ачылышын кылдык. Бул жерде ошол тазалыктын жаңы имараты пайда болду, ошол ремонттон өттү, ичинде жылуу бокстар, жуй турган
химиялык зат менен жуй турган ошол дезинфекция кыла турган автомойкасы бар. Анан эң негизгиси ошол тазалыктагы иштеп аткан биздин жумушчуларыбыздын ошол ысык тамак менен камсыздоо менен жакшы ушу столовый ачылды. Ушул 12 мусоровозду тапшырды. Туризм боюнча айта кетсек, Ош шаарынын туристтик брендин иштеп чыгуу боюнча Ош шаарынын мэриясынын 21-жылдын 21 сентябрындагы 339 буйругу менен жумушчу тобу түзүлүп, туристтик брендтин жана программасын даярдалган, шаардын бирдиктүү фирмалык стилин брендбук, логотип иштеп чыгуу боюнча конкурс жарыяланып, конкурстун жеңүүчүсү аныкталып, ушул бюджеттен 150 000 сом акча каражаты ушул биринчи орунга ыйгарылды. 21-жылдын 17 декабрында мекеме ишканалардын, коммерциялык банктардын, эл аралык өнөктөш уюмдар жана туристтик операторлордун катышуусунда Ош шаарынын туризмдин өнүктүрүү программасы презентацияланган. Анын алкагында Ош шаарынын Ош Улуу Жибек жолунун провайдери аталышындагы бренди, имидж жаратуучу 3 видеороликтер, туристтик объекттерге орнотулган QR-коддор коомчулукка жарыяланып, массалык маалымат каражаттары аркылуу жайылтууда. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, урматтуу коллегиялык жыйындын катышуучулары, жогоруда айтылган иш-чаралар, аткарылган жумуштар бул негизги биз аткарып жаткан жумуштар. Жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондугуна жана биздин аймакка байланыштуу айрым орчундуу маселелердин чечкенге мүмкүнчүлүгүбүз жетпей жатат. Учурдан пайдаланып, ушул Акылбек Үсөнбекович сизден суранып кетер нерселер бул ушул Ош шаарында төмөндөгүдөй көйгөйлүү маселелерибиз бар. Жол тыгындарын азайтуу максатында Ош шаарынын түштүк айланып өтүүчү жолун куруу бул 28 километр зарылдыгы турат. Долбоор Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан даярдалып, болжолдуу сметасы 1 миллиард 750 миллион сомду түзгөн. Ош-Бишкек трассасында автотыгынды азайтуу максатында 660 километр аралыгындагы Ты кесилишинен Ош шаарына түз кирүүчү жолду куруу зарыл. Долбоор Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан даярдалып, жолдун узундугу 4,5 километр, болжолдуу сметалык суммасы 250 миллион сомду түзөт. Жапалак айылдык аймактык башкармалыгын калкын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу, сыйымдуулугу 1000 куб болгон 2 суу кампа куруу жана айылдардын ички таза суу түтүктөрүн тартуу иштерине болжолдуу керектелүүчү акча каражаты жана мен сизге айтып кеткендей ушул бөлүнүп берип атат, дагы ушул 150 миллион сомду каражат керек болот. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011 жылдын 5 сентябрындагы 530 токтому менен жылуулукту камсыздоо ишканасынын муниципалдык менчикке өткөрүп берилип, ушул эле токтомдун 4-пунктунун 2-абзацында Ош жылуулук берүү ишканасынын жылуулук энергиясын иштеп чыгуусу жана жөнгө салуучу мамлекеттик тариф боюнча калкка берүүсү менен байланышкан чыгашаларды компенсациялоо үчүн чыгымдарды Ош шаарынын мэриясы үчүн жыл сайын карап туруу жагы белгиленип, жылына республикалык бюджеттен 200 миллион сомдун тегерегинде компенсация берилип келген. Бирок Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 21 жылдын 4-майындагы 189 токтому менен киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык республиканын бюджетин эсебинен чыгымдарды компенсациялоо токтотулган. Аталган токтом менен киргизилген өзгөрүүлөрдү жокко чыгарып, республикалык бюджеттен жылына 200 миллион сомдун тегерегинде компенсация акча каражатын бөлүп берүү зарыл. Ош шаарынын аймагында кире беришиндеги Кара Суу районунун Нариман айыл аймагында караштуу 38 гектар жер аянтына Ош Сити кичи шаарчасын куруу пландаштырылып жатат. Жер Кара Суу районуна каралгандыктан жерди Ош шаарына өткөрүп берүү зарыл. Бул 2011-2012 жылдары мамлекеттик ушул Кара Суу районунун акимчилиги тарабынан кат берилген. Бул кат бар, муну токтомду эч ким жокко чыгарган эмес. Ушул ишти астыга жылдырыш керек, ушул жерди өткөрүп бериш керек шаарыбызга, анан трансформация маселесине жардам беришиңизди суранат элем. Кытай Республикасынын грантынын эсебинен Ош шаарынын ички жолдорду оңдоп түзөөгө 100 миллион АКШ доллары каралган.
алдын ала түзүлгөн техника экономикалык негиздемеге ылайык шаардагы узундугу 40,6 километр болгон 16 көчөнү реконструкциялоого, кеңейтүүгө, ошондой эле тротуарларды, автотоктомолорду курууга, жолдун астындагы таза суу, саркынды суу, газ, жылуулук түтүктөрүн, электр байланыш жана жарыктандыруу чубалгыларын жаңылоого 71,9 миллион долларды, ал эми Ош шаарынын Монуев көчөсүндөгү Алимжанов көчөсүнөн Шакиров көчөсүнө чейинки жана Масалиев проспектиси менен чектешкен аралыгында курулуучу кесилиштердеги көпүрөлөргө развязкага 27,8 миллион доллар чыгымдарды аныкталган. Дагы бир маселе бизде ушул Разаков атындагы орто мектептин курулушун аягына чыгаруу. Бул 8 жылдан бери туруп калган мектеп. Эми ошол убакта саналган акчасы ошол 118 миллион сом акча каражатын республикалык бюджеттен бөлүп берүүнү зарыл деп эсептейбиз. Ош шаарынын клиникалык ооруканасында караштуу балдар жугуштуу оорулар стационарынын аймагына 100 орунду жеңил конструкция менен COVID-19 илдетин дарылоо үчүн жаңы корпустун курулушу жумуштары азыркы күнгө чейин толук бүтө элек. Жаңы көмөкчү бөлүмдөрдүн эскиздик долбоору жана сметасы Ош регионалдык шаар курулушчу жана архитектура боюнча башкармалыгынын тарабынан санап чыкканда ушу 60 миллион сомду түзгөн. Урматтуу Акылбек Сөмбекович, Ош шаарынын геосаясий өзгөчөлүгүнүн, өлкөбүздүн түштүк борбору статусун жана шаардын өнүктүрүүгө мүмкүн болгон бардык аракеттерди көрүүнү зарылдыгын эске алып, жогоруда белгилеп кеткендей көйгөйлүү маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүүңүздү суранам. Урматтуу бүгүнкү коллегиянын катышуучулары, Ош шаарындагы негизги көйгөйлөр өнүгүү потенциалы иликтенип чыгып, келечекке татыктуу шаар Ош шаарынын 2022-2025 жылдарда социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын иштеп чыгып, Ош шаардык кеңешинде бекиттирдик. Программанын ишке ашырууга 17 миллиард 219 миллион сом акча каражаты талап кылынса, анын ичинен 2 миллиард сом жергиликтүү бюджеттен, 1 миллиард сом 248 миллион сом республикалык бюджеттен бөлүнүп, ипотекалык жана өздүк каражаттардын эсебинен 2 миллиард сом жана 11 миллиард 952 миллион сомдук инвестициялар тартылышы пландаштырылган. Аталган программаны ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети өз салымын кошот деп терең ишенебиз. 2022 жылы Ош шаарынын мэриясы тарабынан негизги кадамдар Кыргыз Республикасынын конституциянын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын президенттин жарлыктарынын жана буйруктарынын, жогорку кеңешинин, министрлер кабинетинин жана шаардык кеңештин чечимдерин жана башка ченемдик укуктук актыларын аткарылышын камсыз кылуу, мамлекеттик концепцияларды, программаларды, шаардын өнүгүү программасын ишке ашыруу, анын ичинен мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышын камсыз кылуу, инвестицияларды тартуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү, кичи жана орто бизнести колдоо, шаардык бардык муниципалдык мекеме ишканаларды санариптештирүү, коммуналдык системаны өнүктүрүү жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, жакшыртуу жана туризмди өнүктүрүү болот. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен жана ишкерлердин спонсорлук жардамы менен шаардагы эскилиги жеткен тротуарларды оңдоп түзөө боюнча курулуш иштери жүргүзүлөт. Быйыл биз ушу өзүбүздү шаарыбызга ушу тротуарлар жылы деп айтып атабыз. Быйыл ушул бир 50 миллион тегерегинде тротуарларды, 50 миллион сомдун тегерегинде ушул тротуарларды оңдоого ушул күчүбүздү жумшайлы деп атабыз. Андан сырткары бала бакчаларды куруу, шаар тургундарын таза суу менен толук камсыздоо, шаардын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү боюнча иштер алып барылат. Дагы ушул Акылбек Сөмбекович ушул учурдан пайдаланып кетип, ушул бизде мына туризмди айтып атабыз. Дагы бир нерсе айта кетет элем, бизде ушул медициналык туризмди өнүгүүсүнө бардык жолдорубуз, мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Шаарыбызда ушул 43 жеке менчик клиникалар жайгашкан. Ушул клиникалар Ош шаарыбызды ушул бир туристтик мекка, ушул медициналык мекка кылсак, мен ойлойм жаңылышпайм го деп, ушул Фергана өрөөнүндө 30 миллион жакын калк жашайт. Биздин ушул
дарыгерлер, специалисттер абдан жогорку деңгээлде. Ушуларга бир мындай ылдый пайыз менен ушул бир банктардан, фондтордон ушул бир жаңы заманбап медициналык оборудование алып бергенге ушул суранып келет элем, ушуга жардам беришиңизди. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, барыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Үй бүлөңүздөргө, жалпы эле өлкөбүздө жана шаарыбызда байгерчилик, ынтымак, тынчтык жана өнүгүү болсун. Коллегия бул эми кеңешип, кесе турган жумушчу орган. Мында иштиктүү жагдайда отчеттор чыгарылып, маанилүү маселелер каралып, келечектин пландары коюлат. Сиздердин аймактагы иштерге өтөрдүн алдында мамлекет боюнча аткарылган жалпы иштер туурасындагы айта кеткеним туурага да ойлоп атам. Быйыл айта турган сөздөрүбүз бар, кылган иштерибиз бар. Эл менен тыгыз иштешкен силер дагы бул сөздөрдү айтып, элге жеткишиңиздерди суранабыз. Анын үстүнө санжыралуу ош чергеси, кылымдары карыткан журт асырап, берекеси төгүлүп турган өзгөчө аймак. Берекеге, байлыгына жараша кең пейил, меймандос, ынтымак ырашкерликке ынак эли бар. Кутман жер. Күнөстүү Ош шаары Конституциябыздын 8-чи беренесине ылайык республикалык маанидеги шаар деп таанылган. Эл оозунда өлкөнүн 2-чи борбору деп аталып калды. Ушундай кутман жерге, ушундай кадырман, иштерман элге келүү мен үчүн дагы чоң жоопкерчилик. Аймактардагы коллегиялар башталганда мен дагы дароо эле Ошко барайын деген чечимге келдим. Бир жагынан Ошто элибиздин салмактуу бөлүгү жашайт. 1,5 миллионго жакын адам, Ош шаарында 333 000 адам катталды деген менен 500 000 адамга жакын элдер жашап турат. Мамлекетте жасалган иштерди дагы өзүмдүн оозум менен сиздерге айтсамбы деген ниет менен келди. Мамлекетке кызмат кылуунун эң жогорку үлгүсүн көрсөткөн Алымбек Татка, Курманжан Татка, Совет мамлекетинин иши үчүн жанын курман кылган Уркая Салиева, андан берки Төрөбай Кылатов, Насирдин Исанов жана башкалар кыргыз эли сыймыктанган атактуу инсандар дал ушул аймактан чыккан. Демек, Ош чергесинде иштеген ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер ошол планкадан түшпөшү керек деп ойлойм. Сиздер аны сөзсүз тактыктуу аткарасыздар деп ишенем. 1 жыл ичинде урматтуу президент Садыр Нуркожоевич тараптан өтө катуу, чечкиндүү иштер болгондугун көрдүңүздөр. Жалаң шайлоолор, конституциялык өзгөрүүлөр, эл аралык визиттер сыяктуу саясий иштер менен бирге созулган пандемия, Баткен окуялары, суу тартыштыгы, азык-түлүк, ГСМ кымбаттыгы, Кумтөрдүн айланасындагы бут тосуулар, Баткен чек ара окуялары жана башка ушул сыяктуу бир топ кыйынчылыктар болду. Биз булардын бардыгын артка калтырдык. 2021 жылдын жыйынтыгы жаман болгон жок. Макроэкономикада чоң жетишкендиктер болду. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча ички продукциябыз алдын ала баалоо боюнча 3,6% өстү. Эгерде 2020 жылы 8,6%га түшүп кеткен көрсөткүчтү толтуруп, андан да аштык. Жалпысынан 12%дан өйдө көрсөткүчтөрдү аткара алдык. Акчалай түрдө бул 723 миллиард сомду түздү. 2020 жылы Кумтөрдү кошкондо араң 601 миллиард сомду түзгөн. Инвестициялар жалпы дүйнө жүзү боюнча бүт өлкөлөрдө солгундады. Жалпысынан 25-тен 30%га чейин азайды. Ал эми Кыргызстанда 26%га көбөйдү. 503 миллион доллардан ашты. Жана ошонун ичинен 308 миллион доллары кайра реинвестиция болуп Кыргызстанда калды. Бул реинвестиция деген өтө жакшы нерсе. Анткени инвесторлор бийликке да ишенип, элге да ишенип, бизнесин турукташтырып, кайрадан вложение кылып, кайра жумуш орундарды түзүп жатат. Кеткен инвестициянын көлөмү дагы Кыргызстан боюнча 20,3%га төмөндү. Бул дагы жакшы көрсөткүчтөрдүн бири.
Банк секторында кредиттик портфелдин көлөмү 9,9%-га көбөйдү, же 178,6 миллиард сомду кредит бере алышты. Өкмөттүк финансылык институттардын уставдык капиталдарын бир топ көбөйттүк. РСКныкы 5,4 миллиард сомго жетти, Айрбанктыкы 5,5 миллиард сомго чейин жетти. Керемет банк 100 миллион долларлык көлөмгө жетти. Кепилдик фонд 6,6 миллиард сомду түздү. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания 5,4 миллиард сомдун суммасында капиталдаштырууну жүргүздү. Ошол аркылуу ипотеканы 4%га биз түшүрүп алдык. Жакынкы арада бут ушул финансылык институттардын баары 100 миллион долларлык дегерегинде уставдык капиталы болот. Зиядин Ислам Сөкөевич акыркы 5-10 жылдан бери парламентте жүрүп калды. Негизи эле тенденция көп жакшы болгон эмес, өкмөттүн өзүндө өнүктүрө турган механизмдер, инструменттер жок кесе болуп калган да. Өзүбүздүн колубузда турган банктарга уставдык капиталын көтөртпөйбүз. Аларды дагы 25 бөлөк коммерциялык банктарда эле көрүп калганбыз. Мындан ары андай болбойт. Биз ушул инструменттерди, механизмдердин жардамы менен бир топ жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ой пикирлерибиз бар. Бюджетте дагы чоң жылыштар болду. Консолидацияланган бюджет 311 миллиард сомду түздү. Биз келгенде, мына мен өзүм келгенде 280 миллиард сом эле пландаштырылып турган. 30 миллиард сомго ашыгы менен таптык. Мунун ичинен республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 186,7 миллиард сомду түздү. Же болбосо 2020 жылга караганда салыштырмалуу 52,1 миллиард сомго көп таптык. Өсүү темпи 139% болду. Өзүңүздөр билесиздер, 2020 жылы 350 миллион доллар карыз жана грант алды. Мындан тышкары көмтөрдөн түшкөн 74 миллион долларды дагы сарптап, бюджетти дефицит менен жапканбыз. Салыктык кирешелер болсо 132,1 миллиард сомго, же болбосо 40 миллиард сомго көбүрөөк чогулттук. Салык эместеги кирешелер 41,2 миллиард же 10,3 миллиард сомго көп кылдык. Официалдуу трансферттерди 1,5 миллиардга сом көбүрөөк кылдык гранттар жагында. 2020 жылдын алдын ала жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин чыгашасы 190,3 миллиард сомго аткарылды. Эми бул акчаларды биз каяка жумшайлы? Урматтуу жетекчилер, билсеңиздер керек, мына энергетика тармагында бир топ кыйынчылыктар болду. Биринчи жолу биз Түркмениядан биздин президентибиз барып келип, Түркмен республикасынын президенти менен жакшы мамиле түзүлгөндөн кийин транзит боло баштады. Ошо транзиттин негизинде биз газ, электроэнергия, суу ала баштадык. Бирок ошолордун баарын алыш үчүн эмне керек? Акча керек. Ошондуктан өткөн жылы эле биз 3,4 миллиард сом энергетиктерге кошумча акча бөлүп бере алдык. Биринчи жолу мындай чоң көлөмдөгү акчаны энергетиктерге берип, импорттун эсебинен мына кыйналып кысталбай азыр кыштан чыгып баратабыз. Январдын башында эле 1 миллиард 200 миллион сом дагы бөлүп бердик. Биз 1 апрелге чейин өзүбүздүн расчеттор боюнча энергетиктер кыйналбай чыгып кетишет. Бул дагы бирок акчанын жардамы менен. Жакынкы арада энергетикада чоң иштер башталат. Камарата 1 кесин баштайбыз. 10дон ашык чакан кестер салынат. Шамал менен иштей турган бир ветрогенератор келип коюлат. Рыбачын тегерегинде, анан эми күндүн нуру боюнча 3 жерге станция куруп баштасакпы деп атабыз. Андан башка газ менен иштей тургандагы электростанцияларын куруулар толугу менен быйыл башталат. Эң негизгиси биз тариф саясатын туура жолго сала баштадык. 1 январь ушул жылдан баштап биз бюджет өзү 3 сом 40 тыйындан сатып ала баштады энергетиктерден. Ал эми көп электроэнергияны алып, анан көп пайда көрүп аткан, мына алтын кенди казып аткандар 5 сомго чыкты. Арак жана ушуга спирт ичимдиктерин берип аткандар дагы 5 сомго чейин чыгарылды. Цемент заводдоруна көтөрдүк. Айтор көтөрө турган жерге биз тарифтерди көтөрүп, энергетиктерге жардам бербесек болбойт экенин көрдүк. Көчөгүнү мына 2 саатка свет өчтү эле, эмне деген алдастап калды. Бүт элдин баары түшүндү свет эмне экенин. Бирок энергетиктер ТЭЦтин авариясынан бир топ сабак алган экен. 2-3 сааттын ичинде биз 50% менен электроэнергияны камсыз кылдык. Кечке жук бүт Кыргызстандын баарын
Орто Азиядагы кольцодон чыгып энергетический өзүбүздүн көз карандысыз энергия снабжениябызга өтүп ала алдык. Бирок мунун баары ушу туура тарифтик саясат болмоюнча бизде такай ушундай коркунучтар боло берет. Мындан ары биздин саясатыбыз кандай болот? Жана бир 200 миңге жакын үй бүлө бар. Анын ичинен 112,800 үй бүлөнү биз 77 тыйын эмес 50 тыйынга түшүрдүк. Жөлөк пул алып атканда. Ал эми кайрадан орто катмарлар болсо инфляцияга жараша тарифти кичине көтөрүп, улам-уламдан кичинеден көтөрөбүз. Анан мындан тышкары дагы бир 200 миң үй бүлө бар. Алардын арасына айрымдарыңыздар да кирип, алардын баары губернатор менен баш болуп, жакынкы арадан баштап биз дагы жок дегенде себестоимость электр энергия менен электричествоны сатып ала баштайбыз да. 200 миңге жакын үй бүлө бай болуп калдым дегендер көбүрөөк салык төлөйт. Тарифке дагы, сууга дагы, электр энергияга дагы. Ошентип биз колунда жоктогуларга жардам беришибиз керек, урматтуу коллегалар. Жаныбызда Казакстанда болгон эң чоң трагедиялардын биринин себептери өтө бай менен өтө кедейлердин ажырымы кескин түрдө аябай жогорулап кетти. Муну коэффициент Джинни деп коет. Ошо 10% колунда жоктогулар менен 10% байлардын ортосу 10 деген коэффициенттен ашып кетсе, ушундай трагедиялар аябай көп болот да. Азыр мына маалымат чыгып атат, Казакстандын көп байлыктары дээрлик көпчүлүгү 192 үй бүлөгө таандык экен. Биз буга жол бербешибиз керек. Ошондуктан мен баймын дегендер, бай болгурлар, мындан ары да бай болгула, бирок көбүрөөк салык төлөгүлө, көбүрөөк тарифти төлөгүлө. Биз ошонун эсебинен 200 миң колунда жок үй бүлөлөрдү багып алайлы. Ал эми 1 миллион болгон орто катмар кишилерибизге бирдиктүү шарт түзүп беребиз. Жана алар менен чогуу мындан ары астыга жыла баштайбыз. Ошондуктан тариф саясатын сиздер туура түшүндүрүп беришиңиздер керек, урматтуу коллегалар. Больницаларда, школдордо, айыл өкмөттөрдө бөлөп ошо биздин сетке туташтырып алып, анан электр энергияны бирөөлөргө урдатпагыла. Бул боюнча катуу тартип көзөмөл болот. Биз бекеринен оцифровка кылган жерибиз жок. Биз анын баарын сиздер менен чогуу тартипке келтиришибиз керек, урматтуу коллегалар. Жалпысынан элге биз тарифти көтөртпөйбүз, бирок ушундай катмарлар менен акырын-акырындан астыга жылып кете беребиз, урматтуу коллегалар. Айыл чарбасына биз азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылайлы деп 1,9 миллиард сом бердик Космат резервке. Ошону менен бирге ун чыгара турган ассоциациясы менен чогулуп сүйлөшүп, аларды НДСтен бошотуп, биз алардан сурандык. Мына азыр 25 тегирмен иштеп атат. 352-400 эле киши иштеп атты эле, азыр 3,5 миң киши иштей баштады. Биз 1 жылга келишим түзгөнбүз, дагы 1 жылга создуктар аралдеп атабыз. Бирок алар ар бир тегирменде 500дөн 2000 тоннага чейин ун кармак, а биз болсо 2 миллиард сомго буудай менен унубуз бар. Азыр февралдын аягында бир жолу жанагы 112 миң үй бүлө бар, жөлөк пул алып аткан. Алардын баарына ундан, майдан, анан кумчекерди бергенге кудуретибиз жетип калды. Андан кийин апрелдин аягында дагы бир жолу көтөрөбүз, жазында катуу болуп баратса. Ал ушу колунда жоктогуларга президент, өкмөт ошо колунда жоктогуларды биз багышыбыз керек. Калгандарына болсо эми рынок шартында ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө биз даярданып атабыз. Көчөгүнү мындай Кытай мамлекетине делегациясы менен баратканына карабай, мени финансы министрин жана Айыл банк менен РСК гарантийный фондду чакырып алып, быйыл кандай кылабыз деген, дыйкандарга кантип жардам беребиз, элге кантип жардам беребиз деп чоң бир совещанияга президент өзү Садыр Нуркожоевич катышты. Ошонун жыйынтыгында быйыл жалпысынан 15 миллиард сомго чейин түздөн-түз, болбосо 176,5 миллион долларды 6%га чейин биз Айыл банк менен РСК айрым учурларда кээде Кереметтин филиалы болсо Керемет банк аркылуу биз акча беребиз, кредит саясатына. Бирок эгерде чын эле булар картошка айдаса, жанагындай пахта айдаса, же болбосо дагы бир өсүмдүктөрдү мал алса, анда 6% болот. Жок, балдарынын кредитин төлөп бөлөк жакка жумшабай турган болсо, анын так учетунун баарын биз эмнеге чипировать этип атабыз, малды идентификация жасап атабыз. 25 банктын ичинин баарын мен анализ кылып караттырып көрдүм. Эгерде 10 жыл, акыркы 10 жылдагы алынган кредиттерди карасак, 70% животноводствого деп кетип атыптыр. Биздики уже 23 миллион кой эчки
дәбір 5 миллион бодомалы болып қалыш керек эле. Аларды мына кредит алып алып, элдин көпчүлүгү аяққа салынбай калды. Айылда кошуна колоңдукун чогулта коюп көрсөтө коюшат, кеткенден кийин болду акчаны алып бөлөк жака жумшап атышат. Биз андайлардын баарына эми жол бербейбиз. Мына ошонун баарын так карай турган ким? Айыл өкмөтү, акимдер, сиздер болосуздар. Сиздер жазып бересиздер. Ушуреки Жапаров Акылбек деген багалат малды. Биз да көзөмөлдөп карап турабыз, ушу кредит алса болот десеңиздер, анан биз 6% менен кредиттерди беребиз. Жана ошону кийин бир жака саткандай кылып жардам беребиз. Быйыл биринчи жолу Айыл чарба министрлигине 2,5 миллиард сомду бөлүп бердик. Азыр 1,5 миллиард үйрөнгө кетти. 1 миллиардын ирригацияга бердик. Мындан ары, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, кышында президент баш болуп, мен өзү төш болуп, машина иштеп жүрдүм. Кара кечеде көмүр ташыйбыз деп. Мына ошондой мүчөлүштөр өткөн өкмөттө бизден кетип калды. Мындан ары биз кышы бою казып келатабыз, жай бою да казабыз. 1-октябрга чейин көмүрү менен бүт баарын толук камсыз кылабыз да. Бирок сууну дагы тартыштыгын биз азыр чечишибиз керек. Ар бир айылда канча күрөк кетмен бар экенин билишиңиздер керек. Өзгөчө айыл өкмөттөр, айыл башчылар, акимдер, ички ирригационный сеттин баарын сиздер оңдойсуздар, ага чейинкилердин баарын биз оңдоп беребиз. Мына ошого азыр техникаларына дагы модернизация кылып саат бердик, УОЗторго, ага дагы акча таап атабыз, бирок мына 1 миллиард сомду эмитен бөлүп бердик. Ошонун ичинен азыр эле Айыл чарба министри келди Россиядан 1,5 миллиард сомго 16.000 тонна дан, май үрөндөрүн сүйлөшүп келди. Жакынкы арада Госсмотрезервге келип түшө баштайт, Айыл банк аркылуу таратабыз. Силердин берген биздин тизмелерине ылайык да. Силер дагы аралашышыңыздар керек, контролдо беришиңиздер керек. Эко-Нива семена дегенден 5200 тонна буудайдыкы келатат, 100 тонна бурчактыкы келатат, 27 тонна бенен үрөндөр келатат. Семена Ставрополия деген 3600 тонна арпанын үрөнү. Анан атайын семеноводчий хозяйство бар экен, академияны окуттук. Андан 95 тонна күн карама уруктары, 300 тонна сафлор, 10 тонна жаздык рапс үрөндөрү. Шолково Агрохимден 2000 тонна буудай жана 200 тонна соя үрөндөр келет. Жалпы көлөмү 6000 тонна түзөт, урматтуу коллегалар. Азыр 7-8 9 репродукцияны айдап эле, мурун 40-50 гектар центнерден алып жүргөн жерде 10-12 же болсо 6-7 алып калдык да. Ошондуктан Айыл чарба министрлигине президентте мен да тапшырма койгом, быйыл үрөндөрдү жаңыртуу жылы болот. Эмдиги жылы дагы ушундан мындан ары токтобойбуз. Мен жанагы 2,5 миллиард сомду бюджеттен үрөн деген фонд түзүп, улам жыл сайын жаңылап отуруп, биз үрөндөрдүн баарын жаңыртышыбыз керек. Мурда күнү Таласта коллегияга барып келдим. Bir 20 жыл мурун, 15-10 жыл мурун 2,5 тонна төй бурчак алып жүрсө, азыр болгону 800-500 килограмм алып атышты. Ал дагы барып тапшырган жерде барганда баягы атайын иреттеп тазалап алгандан кийин 30% сыртка чыгып калып. Анткени ошо 20 жылдан бери Таласта үрөн алмашпай келген да. Азыр ошо тапшырмалардын баарын коюп, үрөндөрүн оңдоп беришибиз зарыл бизге, сиздер менен чогуу. Бул эми өкмөттүн дагы функциясына кирет. Суусун берсек, үрөнүн берсек, кредитин берсек, анан эми эл иштешкен. Президент айтып атат, мен эми ушу баарын мындай кошумча нарык түзө турган завод, фабрикаларды салып, ошентойлу десем, ага дагы 2-3 жыл кетип калат. Быйыл элдин көңүлүндө, көзүндө өзүн дагы тойгузайлы, ушу эң кыйналып аткан фермерлер ушуга эң көп акча кетсин деп атат. Көчөгүн жалпы биз эсептеп көрсөк, жылдын аягына чейин biz 26 milyar сомго чейин 6% кредиттерди ар кандай финансылык инструменттер менен бере алат экенбиз. Жылына бюджеттен биз болгон 650 миллион сом берчүбүз субсидирование процентов. Ошонун негизинде биз 5-6 миллиард сомду ар кайсы банктан айыл чарбасына таратчубуз. Мына быйыл 26 миллиардга чейин түздөн-түз биз ошо бюджеттен берген атабыз. Жана банктарды капиталдаштырып, банктар дагы өзүнүн салымын кошот деп атабыз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Кыргызстанга жыл сайын импорттон азык-түлүк товарлары жана айыл чарба сырьёлору киргизип 60 миллиард сомдон ашык каражат жумшала баштады. Бул импорттун өсүшү атамекендик айыл чарба өндүрүшүн барып жок кылууга алып келерин сиздер менен биз билишибиз керек.
Ошондуктан биз айыл чарбасын модернизациялашыбыз керек. Жакын арада айыл чарба секторунда кластердик механизмдер киргизилет. 9 азык-түлүк боюнча кластерлер башталат. Соода логистикалык түйүндөр, тоңдургучтар, муздаткычтар, сактоочу жайлар, сапаттуу үрөн, асыл тукум мал, бир породага жетүү механизмдерин агроөнөр жай комплексин өнүктүрүүгө алып келет деген ишенимибиз бар. Ошондо объемда, сапатта, брендте чыгат. Bir rayonga girgende хотя bir refrigerator 20 tonnalık et alıp geçken. Biz bir rayonga girip bir refrigerator 20 tonnalık et dayardap bere albaytpайбыз. Анткени bir rayonda bir paroda koy bolso, анда ошолоки bir paroda koy менен bir refrigerator толтуруп койсок болот. Эки бөлөк paroda болсо, эки бөлөк сертификат, анан бүт бажычылар бөлөк өлкөлөрдүн аны токтотуп жерге түшүргөнгө укук алат да. Ошонтун дүйнө жүзүнүн баардыгын bir paroda mal bakканды аракет кылышат. Мына Скандинавия өлкөлөрүнө мен көп барып калдым. Финляндия, Норвегия, Дания бардык жерде кызыл эле bir кичинекей уйду багышат. Эмнеге бир эле paroda уй десем айтат, биз өзүбүз кичинекей калыппыз деп. Бир жага чыгыш үчүн баарыбыз макулдашып алабыз. Биринчи кварталда Финляндия чыгат, экинчи кварталда Дания, үчүнчү кварталда Норвегия чыгат деп, Скандинавия өлкөлөрү бирдилип алып, 4-5 өлкө бир эле уйдун пародасын багат. А биздин bir айында канча paroda уй жүрөт, канча paroda кой жүрөт, эч кимибиз билбейбиз. Мына ошондуктан биз айыл чарбасында жөн эле туяк санап оора болбосун десек, анда bir paroda Ош областы боюнча bir paroda малга бакканга үйрөнүшүбүз керек. Жок дегенде bir райондо bir paroda мал болсо, анда анан кичине-кичинеден рынокко чыга алабыз. Мына ушул экинин үстүндө сиздер менен чогуу биз иштешибиз керек, урматтуу коллегалар. Мына жалпысынан биз капиталдык салымдар боюнча былтыр 3,5 миллиард болсо, быйыл 6 миллиард 200 миллион сомду толугу менен аткардык. Былтыр ошонун ичинде 109 объект бүттү, 59 мектеп, 12 бала бакча, 11 салыктуу саламаттык сактоо боюнча мекемелер курулду. Жана жол тармагында 178 километр жол асфальттары курулду. Мындан тышкары, урматтуу коллегалар, жакын арада биз 20 000 тонна бүтүм алып келебиз, жолчулар болсо бул жерде. 20 000 тонна бүтүм алып келебиз. Былтыр болгону 70 000 квадраттык метрлик жанагы ямочный ремонт деп коет, ошо жүргүзүлсө, быйыл 400 000 квадратный метрде болсун деп атабыз. 250 000 километрга чейин асфальт басылсын деп атабыз. Өткөндө келгенде мына Т кесилишиндагы, Оштудагы айланып кеткен жерлерди дагы мэр менен министр транспорт менен көрүп кеткенбиз. Мындан ары биз ушу жолго эмдеги жылы катуу көңүл бурабыз. Баратып мен азыр Узгенде дагы айланпа жолун карайм. Биз бул акчалардын баарын азыр бөлүп берип атабыз. Мына баягы коллега Минтранска барсам, 11,5 тонна бүтүм алып келсе, ушундай жумуш кылабыз. Мен айттым, бул кандай силер эмне болуп калгансыңар жигиттер азыр? Президент 20 000 тонна бүтүм бергиледи, премьер-министр акчасын берип, мына иште десе, булар 11 000 тонна бүтүм менен иш кылабыз дейт. Ишенишпейт да дагы. Биз ишенгиле деп атабыз, жакын арада ошо 20 000 тонна алып келе турган болсо, эмдеги жылы бир топ жолдо жылыштар болот. Бул былтыркыга караганда 5 эсе көп жумуш аткарылат деген сөз да. Жана мындан тышкары, урматтуу коллегалар, биз акчаларыбызды жекеле реалдык секторго, капиталдык салымдарга да салган жокпуз, социалдык тармактарга дагы салдык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына былтыр 50%га көтөргөнбүз майыптардыкын. Биринчи категориядагы майыптардыкын азыр мына 1-январдан баштап 4 000 сомдун ордуна 8 000 сомго чейин көбөйттүк пособияларды. Экинчи топтогуларды 3300-дөн 6600 сомго жогорулаттык. Үчүнчү топтогуларга 2700-дөн 5400 сомго чейин жогорулат. Тоголук жетим балдар мурда 2000 сом алып жүрсө, азыр 6000 сомдон ала баштады. 2 эсе 3 эсе. 5% эмес, 12% эмес, 7% эмес, урматтуу коллегалар. Ушундай көрсөткүчтөрдүн баарын колго алып аткан ошо инвалидтерди барып көрүп койсоңор болот. Анан оппозициялар айтып атпайбы, бул Акылбек Сөлмөкович ойду айтып атат, бизге лекцияны окуп атат. Мына 31 миллиард сом биз ашыкча таптык. Бул эмненин негизинде табылды, урматтуу коллегалар? Бул кумтөр маселесинен чыкты. Кумтөргө крыша болбой койду президент. Кумтөрдү элге алып берди.
Kumtörдөн президент өз албай койгондон кийин анан ушу салыктчылардан алмак болду, же бажычылардан алмак болду, же арак чыгаргандардан алмак болду. Мына жакынкы арада Камчыбек Кыдыршаевич, мен эми орун басарымдагы СМНдагы өкүл болот, өзүнүн бир замын жумуштан алды. Дагы бөлөк структуралардагы крышаларды алып койду эле. Арак чыгарып аткандар мына Татнакай келип азыр декабрда 152 миллион сом көбүрөөк төлөштү. 1-январдан баштап быйыл 1,6 миллион декалитрдан биз арактан азыр эми акциз алабыз. Бул 4-5 миллиард сомго жакын былтыркыга караганда көбүрөөк акча алабыз. Мен 2012-жылы балдар азыр кое алса сиздерге көрсөтүп берет. Финансы министри болуп турганда 1,6 миллион декалитрдан акциз чогултушубуз да. Азыр мына биз жакын арада келдик, аткаруу бийлигине карасам 328 миң декалитрга түшүрүп коюпту план. Биз 5 маал намаз окуп атабыз, элдер арак ичпей атат. Кочкорго айылга барсам 12 ресторан ачылды. Бир ресторан жок болчу. 300дөн 500ге чейин кишилер, очередь жок. Очередь. 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы күнгө чейин очередь. Анан ушул ретинде эмне үчүн мындай болду? Анткени крышалар бар болчу. Укук коргоо органдары менен ошо салыкчылар, арак чыгаргандардын баары крышалар бар болчу. Эгерде президент Кумтөрдү крышабайт этсе, таможняны крышабайт этсе, анда биз буларды крышабайт этели деп, ар бир өзүнчө аткорм площадкалардын баарын жазап алышкан. Ар бир больница өзүнчө аткорм площадка, ар бир вуз өзүнчө аткорм площадка. Баары лишь бы мага тийишпегиле, мен өзүмдүн оокатымды кыла берейин. Мындан ары болбойт, урматтуу коллегалар. Крышалар жок. Мына Кумтөр 20 жылдын ичинде бизге берген дивиденди 84 миллион сом болду. Доллар. 84 миллион доллар эле берген. Биз 70% акциябыз бар кезде, андан 33% акциябыз бар кезде, бүгүн деле баарын кошуп келгенде болгону 84 миллион доллар дивиденд алган. Азыр быйыл 7 айдын ичинде 329 миллион доллар киреше тапты. Бирок ошонун 200 миллион долларын түздөн-түз азыр бюджетке которуп бергенге кудурети жетип калды. Калганы өзүнүн оборотный капитал, анан резервтери турат. Бул өтө чоң ишкана да. Каналисттер кетип калганда счетунда болгону 48 миң доллар калган. Мына биздин экономикабызда, машинебизде двигатель жок эле. Өзү түртүп барып отура калып, токтоп калса кайра түшө калып, кайра түртүп эле жүрчү эле. Азыр ошо ретинде двигатель, ошондой мотор Кумтөр катары пайда болду. Быйыл мына 200 миллион долларды бюджетке берип атат. Эмдиги жылы биз ойлоп атабыз 500 миллион доллар бюджетке берилет. Мына биз туура макроэкономикалык, фискалдык саясат жүргүзгөндүктөн, урматтуу коллегалар, биринчи жолу 31-нде барып Садыр Нуркожоевичке биз отчет бергенде айттык. Мына биз 19,5 миллиард сомду укук коргоо органдарга зарплата көтөргөнгө бүт баарына бериштик. Мына пособиялардын баарын бергенге бердик. 8,5 миллиард сомду мына биз келгенде бир вертолет жок. 8,5 миллиард сомду укук коргоо органдары менен биздин чек-арабызды бекемдеткенге жумшадык. Мына байрактарды бизге эч ким подаркага берген жок. Биз 60 миллион долларга сатып алдык. Азыр вертолеттордун баарын алдык. Мына бир тентек бала бронированный бир машина берсе 3 жыл оправдываться этти келет. Биз андай машинаны албайбыз деп. Согушка келгенде ошонун машинасы менен бир машина бар экен бронированный. Азыр ошондойлордун баарын таң алып берип, азыр 40тан ашык бронированный Toyota'нын Land Cruiser машиналарын алып келип, баарын алып мына ушу чек-арабызды, Миноборонанын баарын бекители деди. Жылдын аягына чейин буюрса бир 10-12 вертолетубуз болуп калат. Анан дагы быйыл жылды баштап атканда 5,6 миллиард сом профицит менен чыктык. Анан 500 миллион доллар биздин кирешебиз болду. Ошонун 200 миллион долларын жалаң Кумтөр берди. Урматтуу коллегалар, жакын арада бул Кумтөр боюнча президент өзү билдирүүлөрдү жазайт, сиздер менен чогуу ошого биз дагы күбө болобузго деп атабыз. Ошол эки алтынды көргөндө периште дагы адашат деп мурунку президенттерибиздин баары ушу Кумтөрдүн тегерегинен адашып жүрүп, биздин экономикабыздын баары жалаң контрабандисттерге, крышаларга, ошолорго гана иштеп калган. Аны өлкө өзү өтө кедей болуп кетти. Жалпы элди антип айта албайбыз. Жалпы элдин жана катмарлары менен бөлүп берди.
1 миллионга жакын орто катмар болуп калды. 200 миңи колунда жоктогулар кыйын. Анан 200 миңге жакын мына орто бай кичине байраактарыбыз пайда болуп калды да. Мына ушундайларга бөлүндүк, бирок ошонун баарын азыр өлкө байыш үчүн бир гана нерсе керек, урматтуу коллегалар. Бизге келип аткан товардын көлөмүн көрүшүбүз керек. Мына жакында 1001 вагон жыгач алып келди. ГАИС деп коет, Государственная аналитическая информационная система России. Аяққа кирип барсаң, продажа леса деп турат да. Ал жерден 6 кыргыздын жараны 1001 вагон алып келип атат. Казакстандын экономикасына болгону там 598 миң вагон эле, 598 вагон деловой лес алып келишипти да. 6 киши алып келген, бир тыйын төлөгөн эмес бизге. Баарын алып туруп патенттерге таратып ийген да. Патенттерге кандай кылып таратат? Таможнядан 6 миң сом кубу деп көрсөтөт, аларга барып 18 миң сомдон 20 миң сомго чейин берип атат. Көчөдө тургандар алар 500 сом, 1000 сом эле кошот. Биз ошону Садыр Нуркожоевич да биздин саясатты өкмөттүкүн колдоп атат. 500 сом кошкон кишиден албай эле коелу деп атабыз. Такыр салык албай эле коелу. Бирок 6 миң сомдоп көрсөтүп келип 18 миң сомдон 3 эсе пайда көрүп аткан кишиден салык алып койбойлу деп атабыз. Ошондуктан 8 миллион сомго чейин кишилердин баарын айтып атабыз. Силер жөн айфонуңарга бесплатный приложение киргизип, кимден сатып алдыңар, иенен эле киргизип койгулачы болду. 8 миллиондон 30 миллион сомго чейин болсо, 1 же 2% эле төлөйсүңөр. Силер кайсы бизнесмен алек болуп атсыңар. Куранда деле жазылуу 40-тын 1-ин бергиле деп турат. 100дөн 2,5% төлөш керек деп атат. Молдолорго, колунда жоктогуларга бергиле. Биз 100дөн 1-ин сурасак, ким жаман, Акылбек Жапаров жаман. Мени жамандатып, мени жайлап, мени бүтүрөм деп аткандын баары азыр мына Зайдин Исламович менен сүйлөшүп атабыз. Ошол эле биздин классташтарыбыз, депутаттар. Ошолор эле жана 1000 вагонду алып келип аткандар. Карапайым элди айтып атабыз, патент албай койгула деп атабыз. Митингге келишет, жок биз патент алабыз дейт. Албай эле койгула, силер такыр эчтеке кылбай эле койгула десем ишенбейт да, кантип албай, патент алышыбыз керек. Патенттин секрети бир эле, урматтуу коллегалар. Мына 1-июндан баштап мен өкмөттү жетектегенден кийин электрондук счет фактуралардын баарын киргизип салдык. Биз аны байкай баштадык, көрүп, канча товар келе баштады. Россиядан, Казакстандан, Кытайдан, Өзбекстандан канча товар келип атканын көрүп атабыз. Жөн эле подакцизный группа товардар, ГСМ, алкоголду караганда эле 1 триллион строительствону кошуп, 1 триллион 240 миллиард сом оборот болду. Ошонун 744 миллиард сомун патентке списывать этип коёбуз. Ошонун 1%-ын алсак 7,5 миллиард сом алган атпайбыз. А биз бүт Кыргызстан боюнча патенттен алган акчабыз 2,5 миллиард. Алар алып келет дагы патентке баарын списывать этип салышат. Азыр благо цифровизация бар экен, электрондук патент ГНИдан алып коюшат, өзүнүн тууган уругунун баарына жазып коюп, бүттү ошентип кетип атышат. Мындан ары мындай болбойт. Биз азыр базар, рыноктарга тайм-аут алып атабыз. Аларга единый фиксированный налог киргизебиз. Ошол жердеги кожоюндар жооп берет, администрация жооп берет. Алар туура ошондой единый фиксированный налог төлөгөнгө. Бирок аякка акчаны списывать эткенге болбойт бухгалтерия боюнча. Мындан ары биз баарын көрүп турабыз. Ошон үчүн орто катмар, мындай байып калгандардын баарын айтып коюңуздар. Электронный счет фактура, контрольный касса аппаратын алып катнакка иштешсин. Бизге салыгын эле төлөп берип койсо, бизге андан башка эчтекенин кереги жок. Ушу мунун баарын айтып атканым, урматтуу коллегалар, жакынкы арада бизде бир топ астыбызда маселелер турат. Алардын эң чоңдорунун бири бул биз тышкы карызды төлөө. Биздин багыбызга мына сиздер менен бизге ушу эки тышкы карызды төлөө мүмкүнчүлүгү келди. 23-жылдан баштап эң чоң тышкы карызды төлөй турган биздин убактыбыз келип калды. Азыр көрсөтө ала турган болсо, биздин балдарыбыз көрсөтүп атасызбы? Бериңиз.
Мына азыр бореки карыздарды урматтуу коллегалар көрүп кое турган болсоңуздар, эң чоң карыздын көлөмү мына 2023 жылдан баштайт 24-2025. Почти 400 миллион доллар 2025 жылы төлөйбүз. Ал эми 320 миллион долларды 2023 жылы biz уже төлөп беришибиз керек. 90% экспортный импортный банк Кытайда. Мен 2012 жылы анча-мынча Алмаз Шашанович менен капа болгонумда ушундан болгон. 20 жылга 2,5-2% менен албай эле коёбуз. Финансы министрлигинен каршы чыгып атып жумуштан кеткен. А буюрса кийин экономика оңолуп кетет, анан Кытай эли кечип калат. Кечпейт. Экспортный импортный банк эч кимге кечирбейт. Азыр мына Пакистанда алардын атам деле оружиясы бар. Бирок ошого карабай 49 жылга портун алып койду. Өзүбүз башкарабыз карыздан кутулганга чейин. Шри-Ланка деген өлкөнүкүн 99 жылга алып койду. Биз ошонун баарын ратификациядан өткөрүп алганбыз. Эгерде биз bir күн, 1 саат, 1 секунд кечиге турган болсок, бүт карызды сурайт, кайра. Ошо карызды убагында төлөй албай калгандан кийин анда датка кеминге альтернативный жолго, анан ТЭЦке өзүлөрүнүн башкаруу системасын киргизип алып башкарат. Карыздан кутулуп бүтпөйүнчө. Ал жерден тариф менен мындай кылайлы, тигиндей кылайлы, ары кылайлы, бул кылайлы деген болбойт. Экономикабыздын эң орчундуу бөлүктөрүнөн ажырап калышыбыз мүмкүн. Ушуга жол бербеш үчүн эмне керек? Бизге баарыбыз биригип алып, экономикабызды көтөрүп, өкмөтүбүздү бай кылып, карызын дагы төлөп, анан экономиканы дагы астыга жылдырып кетишибиз керек. Мына ошондой биздин пландарыбыз бар, жана биз аны ишке ашыра алабыз. Эмне үчүн ушул жылы биз 400 миллиард сом деп консолидацияланган бюджет айтып атабыз. Аркы жылы 500 миллиард сом деп. Мына ушунун алкагында. Ушул жерден укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн суранып кетем. Биздин бизнестерди кыйнабагыла. 4 жыл мурун эмне үчүн асфальт туура эмес салынган деп алардын баарын текшергениңиздерди коюп турсаңыздар. Быйыл эмдиги жылы бул Кыргыздын көз карандысы. Экономика боюнча күрөш башталды. Ошон үчүн ар бир ишкерге биз шарт түзүп беришибиз керек. Салыгын төлөө иште. Салыгын төлөө иште. Калган бөлөк жерлердин баарына кийлигишпей эле турсаңыздар. Крыша болбой эле койсоңуздар. Анан жаңы бутуна туруп келаткан бизнесмендерди сиздер кайра коргоп, колдоп берсеңиздер. Мына Бишкекте ошондой башталды. Министр МВД мага айтты, мен эч кимге крыша эмесмин деди. Председатель СМБ элдин баарына жарыялады, мен крыша эмесмин деп, мына экөөбүз совместный приказга министр финансов болуп турганда кол койдук эле. Мына алкоголь дагы төлөй баштады. 5 миллиард сомго алкогольдон алабыз деп атабыз. Ал эми тамекиден 10 миллиард сом алабыз деп атабыз. Мына түштүккө такыр эле тамеки келбейт экен. Ошону кантип билсе болот? Эч ким тамеки тартпайт дейт, статистиканы караса. Баары эле насыбай чегет, акылбай өсөнбөй түштү. Кандай система? Анан эми ушундай жат көрүнүштөрдүн баарын сиздер бизге күрөшүп жардам бериңиздер, бирок жанагындай контрабандисттерге, салык төлөбөгөндөргө крыша болуп, иштеп аткан балдарды жүдөтүп, текшергениңиздерди ичине кое турсаңыздар. Бутка туруп алайлы, андан сиздерге деле баарына жакшы болот деген өтүнүч силерге, анан талап дагы. Бул тышкы карыз боюнча, урматтуу коллегалар, ал эми экинчи эң дагы бир факторлордун бири, мен премьер-министр болуп парламентке барганда айтсам, кийин бир топтор ушулдыңдап жүрүштү, күлүп. Бул биздин демографиябыз. Экинчи чоң фактордун бири, бул Кудайдын кулагы сүйүнсүн, элдин саны акыркы 5-6 жылдан бери кескин түрдө өсүп келет. Биринчи класска быйыл барган балдардын саны 160 миңден ашты. Мындай сан менен 7-чи класска жетип бардык да. 4 жылдан кийин ушунча бала мектепти бүтөт. Болжол менен 50 миңи окуйт. 30 миңи миграцияга кетет. Калган 80 миңи эмне кылат? Жумуш сурайт да барыбыз. Ошон үчүн эмитен экономикабызды оңдоп, түзөп, баарын иретке коюп албасак, 3-4 жылдан кийин ал балдарга эмне деп айтабыз? Дагы бир президентибиз качып кетип калды, дагы бир премьер түрмөдө отурат, кечирип койгула дейбиз. Мен ойлоп атам, мындан арандай болбош керек, биз элди ойлоп, баарыбыз тең багышыбыз керек. Мына Садыр Нуркожоевич ошо жака даярданып атат. Дагы 3-4 жылдан кийин экономика өзүн өзү багып, экономикабыздагы өнүккөн, өскөн өлкөлөрдүн катарына чөйрү деген ниетин биз мына өкмөт
жергиликтүү бийликтегилер, ушу залда отургандар баары чогуу чаран киришип, жардам беришибиз керек. Биздин балдардын баары эле кете береби бөлөк өлкөлөргө жумуш иштеп. Мына эгерде биз сиздер менен туура саясатты жүргүзө турган болсок, анда алар кетпей, Кыргызстанда иштеп, Кыргызстанда биздин жаныбызда калат. Эмнеге демография бизди түрткөнү, өсүүгө мүмкүнчүлүк берет, жардам берет. Ал жана Чала Сабат кээ бир журналисттер да туура эмес түшүндүрдү да. Балдар төрөлсө кантип экономика өсөт. Бала төрөлсө баланы багайын дейт. Ата-энеси багайын деп жанталашат. Анан аны карап турмак белек. Таятасы, чоң атасы, чоң энеси турабы? Неберене берип кутуласын дейт. Колубуздан келгенибизди беребиз. Анан ушу балдарды багабыз деп атып эле, анан экономика улам жылып кетет. Бала деген ыйлайт. Тамак аш бериш керек, кийим бериш керек, ден соолугун караш керек. Мына ошентип жанталашып баарыбыз иштей баштайбыз. Ошондуктан көбүрөөк болсо, биз анда жакшы болот элек. Алмаз менен урматтуу Жумбаевич мэр менен сүйлөшүп келатабыз. Жакынкы бир 5-10 жылдын ичинде Ош шаары 1 миллиондук шаар болуш керек. Бишкек шаары 2 миллиондук шаар болуш керек. Анткени экономикада 1 миллиондон ашкандан кийин айыл чарбасы эчтекеси жок эле шаар жашай берет экен. 10 миллиондон ашып алса, ага вообще эчтекенин кереги жок экен. Мына ошол экинде азыр Нобель сыйлыгынын лауреаттары айтып атат, жакынкы 20-30 жылда 300 чоң шаар калат дүйнө жүзүндө. Баары тең ушундай урбанизация болуп, шаарларга көчүп келе беришет деп. Мына ошонун тегерегинде биз баарыбыз биригип иштешибиз керек. Эми үчүнчү фактор болсо, элди улам эле бөлөк жакка кетире бербей, биз алардын баарын багышыбыз керек. 1 январь 2023 жылдан баштап пенсия пособияларыбыздын көлөмүн зарплаталардагы официальный статистика боюнча дагы прожиточный минимумдан ылдый болбош керек. Азыр 720 000 пенсионердин 48% прожиточный минимумдан аз пенсиялы. Социалдык фонддо мындай критический ситуация түзүлдү, урматтуу коллегалар. 1% төлөшөт, айылда жашагандын баары 67% соцфонд төлөгөн акчалардын баарын алып кетип атат. Азыр мына жер налогунун көлөмүндө социалдык фондко төлөп коюшат. Туулуп өскөн адам ошол жерге жетекчи боло албай калды, урматтуу коллегалар. Бул жаныбызда Кытай өлкөсүндө дагы инструкция менен ЦК Компартияда бекилген. Биринчи жетекчилер РОВД, болбосо СНБ, прокурор, сот, анан партиянын жетекчилери ошо туулуп өскөн провинциядан болбойт. Аларда бир провинцияда 200-150 миллион киши жашайт. Ошого карабай ошондой чектөөлөрдү киргизип коюптур. Биз мындан ары муну токтотпойбуз. Керек болсо Молдова чейин ротация жасайбыз. Директор школдорду да ротация кылабыз. Мына биз ошондойго биз саясатыбызды алдык. Мындан ары муну артка, урматтуу коллегалар, чегинбейбиз. Сатып алуулар боюнча бир топ жеңилдиктер болот. Биз өкмөттүн заседаниясы 5-күнгө которуп койдук. Так 5-күндө февраль айынын ичинде жаңы сатып алуулар боюнча мыйзамды ордуна келтиребиз. УОЗ өзүнүн карамагында, өзүнүн балансында болгон арыктын баарын тендер жок эле тазалайт. ДЭОлар өзүнүн балансында болгон жолдун баарын өзүлөрү курушат. Сиздерге электрондук каталог болот. Электрондук каталогдо болгон нерсени өзүңүздөр эле сатып аласыздар. Баары эле мына ушумага керек деп, анан сапатына, баасына кийин баарын ошо электрондоштурулган форматта өткөзүп, сиздерге бул экономикада тромб болуп аткан нерселердин баарын ордуна коюп берели деп атабыз. Эми жалпы жонунан сиздерге дагы, урматтуу коллегалар, тапшырмаларды айтып кетүүгө уруксат этиңиздер. Биринчиден өткөндө чогулушта дагы ВКС менен айткам, санарипке тезинен өтүү керек. Бізде мында уникалдуу ситуация болуп калды да, биздин президент аткаруу бийлигинин дагы башчысы цифровой митингдик өтүп кетти. Айпад менен эле жүрөт да. Кайсы жерде айпадта жүрөт, кандай эмне дегенин баары жүрөт. Биз кичине жетише албай атабыз ошого. Биз ошого жетишибиз керек. Ал киши өзү иштеп тапшырмалардын баарын электрондой форматта берип атса, азыр мына азыр өкмөттүн аппараты менен администрациянын президент аппараты бирикти, урматтуу коллегалар. Менде бүгүнкү күнү бир да нормативный акт жок. Администрациянын президенттин жетекчиси катары айтып койду. Министрлер, губернаторлор өзлөрү эмне акт керек, келип алып келишет.
Эгерде мен түшүнсөм, сразу өкмөткө киргизгиле дейм. Өкмөттүн заседаниясы жумасына керек учурда 2 жолу, же болбосо 5-чи күнү болуп атат. 40-45 мүнөттүн ичинде 29-30 суроону чечип, кол коюп ошол жерде голосовать этип кое берип атабыз. Мурун 1,5 жылга чейин бир өкмөттүн премьердин распоряжениясы чыкчу эмес. Азыр 1,5 саатта чыгарып атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер элге керек болсо, Акылбек, сиз ойлонуп атсаңыз, анда мен кол коюп берейинчи дейт. Кармабагыла дейт. Айрым учурларда а киши кол коюп, мен кол коюп, андан администрация кол коюп, андан министрлер койгола баштады. Мурун болсо ылдый жактан өйдө жакка чейин, анан бирөөнүн замечаниясы болсо, анда токтом чыкпайт деген эрежелердин баарын алып алып. Биз ошонун баарын жокко чыгарып атабыз. Өткөн жумада 4858 токтомду өкмөттүкүн жокко чыгарды. Президент 180 указын жокко чыгарды. Азыр парламенттен суранып атабыз. Инвентаризация жасап, 6000ден ашык мыйзам болуп кетти, өзгөртүү толуктоолору менен. Иштебеген мыйзамдын баарын жокко чыгарып бергиле деп атабыз. 19-кылымга чейин биздики кыргыздарда бир да жазылган мыйзам жок болчу. Армия жок болчу, милиция жок болчу, түрмө жок болчу. Жазылган бир да мыйзамыбыз жок болчу да. Татнакай эле жашап атпадык. Анан азыр болгон мыйзамдын баарын алып алып турбуз. Биз өзгөчө мына отставкага кетип кайра келген жетекчилер. Сен эмне кол койдуң элең? 18 000 өкмөттүн токтому болсо каяктан билесиң, каякта эмнеси бар экен? Аны ким билет? Следователь билет экен. Ал алып алат дагы, аны берип келсеңиз, бул токтомго бул жери буквасы туура келбейт экен. Объяснительный жазды. Артыңан ичип жүрүп, звонить этет, нервиңе тиет, бирдеме үмүттөтөт. Мына ошонун баары андан көрө жок болсун. Биз сиздерге керекти бүгүнкү шарттарга ылайык механизмдер керек болсо, ошо токтомду баары чогулуп алып, жазап, ошол эле милиция менен, прокурор менен баары менен сүйлөшүп, мына мындай жол болобу, ушундай камабайсыңарбы? Камабайбыз десе, анан ошо шартты киргизип туруп, анан иштетишибиз керек болот. Урматтуу коллегалар, көп мыйзамдардын баарын, жоболордун баарын өзүбүз жасап алганбыз. Анткени эмне үчүн жасаганбыз? Зарплата аз. Анан ар бир чиновник мага бирөөлөр келсе, мен ошондон сыгып алам деп, инструкция, токтом, закондор жаза бергенбиз. Азыр андай болбойт, урматтуу коллегалар. Мына 1-апрелден зарплаталардын баарын көтөрөсүз деген милдеттеме турат президенттин мага. Биз ошону аткарууга даярбыз, даярданып атабыз. 1-январдын жыйынтыктары жаман эмес. Таможня толугу менен аткарды планды. 25-январда. Былтыр 1,950 миллион чогулткан январда. Азыр 3,600 миллионду 25-январга чогултуп бүттү. Былтыр эгерде 6 миллиард болсо, быйыл 10 миллиардка жакын планды салык инспекциясы 92% аткарды. Дагы 3-4 күн калды, 100% аткарат. Эгерде февраль ичи дагы булар 100% аткара турган болсо, былтыр 48,6 миллиардты бажы аягына чейин аткара албай койду. 1,2 миллионго жетпей калды. Бирок салык инспекциясы 8,5 миллиардка көбүрөөк чогулткан да. Мына быйыл салык инспекциясы былтыр 100 миллиард 103 миллиард сомдун тегерегинде чогулса, быйыл 150 миллиард сом чогулду. А бажы инспекциясы 46 миллиарддын ордуна 98,6 миллиард сомду чогултуш керек. Эгерде ошол ретинде 250 миллиардты биз жалаң салыктын эсебинен чоңойтсок, анда ошонун баарын элге бериңиз деп президент менден талап кылып атат. Биринчи очередь ушу зарплаталарды көтөрүп бериңиздер. Биз ушу биздин муниципальный, государственный служащийлерибиздин дагы зарплатасын унутпаңыздар деп атат. Биз 1-апрелге ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Азыр Арзыбек Орозбекович, менин первый замым, жалаң ушу государственный, муниципальный служащийлердин зарплаталарын көтөрүп, ордуна коюп берели деп атабыз. Сиздер дагы государственный ипотечный компания аркылуу үйлөрдү алып, ошону менен чогуу иштеп кетсиндер. Урматтуу коллегалар, мына сиздер менен сүйлөштүк. Чарба китептери толугу менен оцифровкадан бүтүш керек 1-кварталда. Айыл өкмөттөрдүн паспорттары базада көрүнүп туруш керек бизде, менде анан жана президентте. Инфодок статутунда толук кошулгула. Ошонун ичинде иштебеген кызматкерлер айлык албайсыңар, алдын ала айтып коеюн. Кагаз жазып эле жүрдүм эле, анан иштедим эле деп, кийин мага капа болбоңуздар. Кызмат системасында маалыматтар актуалдаштырылып турушу керек.
жана 25 банк мындан ары көрүнгөн жерден сурабайт. Алар сразу эле түндүккө кирет. Түндүктө силердин данныйларыңар бар болот. Ошол жерден алып алат дагы сразу кредит бергенге даяр болот да. Мына банкирлер менен дагы сүйлөшүп бүттүк. Бирок сиздердин жана чарба китептериңиздин баары бизге ошо банктарга адамдын өзүнүн каалоосу менен мүмкүнчүлүк алышып, аны интернет аркылуу ошонун баарын алып туруш керек. Аймактын санарип картасы иштелип чыгыш керек. Ал дайыма актуалдаштырылып туруш керек. Баары реалдуу режимде иштесин, урматтуу коллегалар. Мен парламентке барганда, алайда баланча мектеп деп бир депутат айтканда, алайдын акими ошол жерден мага экранга чыгарып бербесе, бир топ капа болосуңар мага. Түшүндүңүздөр да? Кантип ошо алайда силер иштеп жүрүп, министр болуп, премьер болуп жүрүп, мен ошо депутаттан жаман билишим керек ошо школу. Ошондуктан сиздер цифровой карта баары туруп турат. Сиздер угуп турасыздар. Бирдеме болсо мага акырын көрсөтүп коесуңар экранда. Ал алайдан баланча деп келатканда эле мен айтышым керек. Урматтуу депутат, сиз айтып атканыңыз туура, алайда биздин өкүлүбүз муну билет. Буга 15% эле калды. Акча бөлүп берет деген мына Минфин эртең бүрсүгүнү берет, эмдиги жылы берет деп сиздер менен чогуу билип турушубуздар керек. Макулбу? 3 жолу парламентке депутат болдук. Жаш менен чогуу бизде ошол эки чоң проблема. Биз каякта эмне экенин билбейбиз. Экинчиси, инвентаризация маселеси бүтсүн. Так билишиңиздер керек. Канча мүлкүбүз, жерибиз бар. Алардын акыбалы кандай экендигин тактап, баарын бүтүрүп беришиңиздер керек. Ошого жараша пландаштырып, экономикага каражат салсак болот. Канча мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болсо, биз дагы жардам беребиз. Үчүнчү, өндүрүштү коргоо, колдоо боюнча эл ичинде жакшы иштерди жүргүзүшүңүздөр керек. Облустун өнүгүүсүнө чоң салым алып келген жаңы ишканаларды ачуу менен жумушчу орундарды түзүү зарыл. Төртүнчү, инвестиция. Инвестиция боюнча иштерди жетекчилердин ишин KPI деп атабыз. Азыр силердин коэффициент полезного действия силердин баарыңыздарга ушул инвестиция керек, анан жумушчу орун керек. Азыр эми жер салыгын чогултпай калдыңар. Эми электр энергия болгон салыкты дагы төлөмдөрдү өзүбүзгө алып алдык. Сиздерге азыр эми тартип, тазалык, анан инвестиция менен жумушчу орун. Мына ушулардын баарын карашыңыздар. Токтоп турган ишканалардын баарын ишке киргизиш керек. Зайдин Исламович, Кара Сууда мына пахта иштетүүчү 2 ишкана токтоп турат. Жаңы Доор менен Примтест. Ошто Инотекст кездеме фабрикасы, 2 мебель чыгарган ишкана токтоп турат. Буларга инвесторларды таап, заказдарды колубуздан келсе, мамлекет дагы берип жайгаштырып, андан кийин калгандарын биз карашыбыз керек. 5-чи, айыл чарбасында жазгы талаа иштери убагында башталыш керек, урматтуу коллегалар. Ал үчүн 2022 жылдын вегетация мезгилинде даярдык жогорку деңгээлде бүгүндөн баштап жүргүзүлүшү керек. Каналдарды тазалоо жана ирригациялык тармактарды ишке киргизүү боюнча бардык иштерди айымдардын майрамына чейин бүтүрүңүздөр. Мына ушу аткарылыш керек. Андан кийин суу жүрүп кетти деп мага шылтооңуздарды айтпаңыздар. Мындан кийин кышка карай даярдык жайында болот. Ал эми жазга даярдыктын баары күздө башталат. Өзүңүздөр билесиздер, өлкөбүздүн түштүк аймагында жазгы талаа иштери эң астыда башталат. Ишти күчөйтүү зарыл. 6-чы, жарандардын арыздары, даттануулары боюнча маселени чечкенди үйрөнсөңүздөр жакшы болот. Мына ушул область боюнча эле 953 кат келди. Ош шаарынан 602 кат келди да. Баары эле дээрлик көпчүлүгү мына 80%га чейин жергиликтүү бийлик өзү эле жолугуп, чечип, айтып кое турган, түшүндүрүп кое турган маселелер да. Биз ошол экинин баарын сиздер бизге жеткизбей, жалпысынан чечип алсаңыздар жакшы болот эле. 7-чиси, туризмди өнүктүрүү боюнча иштер күчөтүлсүн. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик фонд иш алып барат. Бул жерге биз 1 миллиард сомду бөлүп атабыз. Фонд менен тыгыз иштешкиле, облустук туризм багытында потенциалы абдан чоң. Биз 2-чи Меккеге айланышыбыз керек, Сулайман Тобусту. 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаары, Даван мамлекетинде атактуу болгон Апшыгата шаркыратмасын, жолун бүт болгон шаркыратмаларга, рекреационный зоналардын баарына тең Министерство транспортунун балансына коюп атабыз. Бүт жолдордун баарын оңдоп беребиз, туристтер бара турган жерлердин баарын.
Карахани доорундагы өзгө муранасы, Алайкы өрөнү, Алайкы тоолору, Кара Шоро жойлосу, Ачык таш альп лагери жана башка туристтик бара турган жерлер өтө көп бизде. Шавкат Миромонович Мирзиёев, урматтуу Өзбекстандын президенти айтат, акылбек Усумович, сиздердин ар бир ушуяларыңыз бейиштеди. Биз даярбыз дейт, 5 миллион кишини жыл сайын туристтерди сиздерге жибергенге. Мен айттым, бир 500 миң, бирок байыраак өзбектерден баштасак болот эле деп тамашаладым. Бизде өзүбүздө деле бир 6 миллион бар да. Бирок ал киши абдан туура айтып атат. Биздин эң кооз тоолорубузда болгон ушуреки жерлерибиздин баарын астыга экономикага киргизип, астын ошондон пайда көргөндү жакшыраак үйрөнүп алсак болот эле. Жалпысынан бүгүн 83 туристтик объектибиздер бар экен. 16сы табигый, 17си тарихи маданий, 8-и аңчылык, 7-си дарылоо балнеологиялык, 4-өө курорттук, 15-и рекреациялык, 4-өө аңчылык жана 12-си археологиялык объектилер бар экен. Мунун сандарында кескин түрдө көтөрүшүбүз керек, көбөйтүшүбүз керек. Бүт ислам дининде болгон, теңирчилик убагында доорубузда болгон, кайсы жерлерге барсаң бала берет Кудай, кайсы жерге берсең байлык берет, кайсы жерге берсең зергер болосуң дегендин баарын чогултуп, легенда кылып, ошого биринчи өзүбүз ишенип, чын эле ошол жака барсак ушундай болот экен деп. Анан элдин баарын чакырышыбыз керек. Мына Кочкордо Кочкор ата деген тообуз бар. Ким бийликке келем дегендин баары эле ошол жакта бар. Депутат болом дегендер деле, премьерлер, президенттер баары эле ошол жака барып, илгери Турда Акмусулович түн ичинде келип ушу ташка отурчу экен деп коюп, мына Ормонхан чыккан деп легенданы кочкорлуктар чыгарып алган. Азыр баары ошол жакта жүрүшөт. Мына сиздер дагы ошондой бир топ легендаларды чыгарып алып, элдердин баарын чакырыңыздар. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен ООН быйылкы жылды тоо жылдар деп жарыялады. Өзүбүз жакшы иштердин демилгечиси болушубуз керек ушунун алкагында. 9-чу тазалык көктөндүрүү иштери күчөтүлсүн. Ошо менен Кыргызстандын түштүк жергесиндеги жүзү, ошондуктан биринчи шаарыбыз аябай жакшы болсо, буга дизайнерлердин баарын алмашып, азыр Бишкек шаарында ошого өтүп атат. Бишкек шаарынын мэри менен чогуу жана группаларды алар түзүп атышат. Ландшафтный дизайнерлерди, архитекторлорду, мына азыр баягы Италиядан 3 архитектор келип кетти. Мындай шаарларыбызды дагы мындай жакшынакай туура деңгээлге чыгарганды сиздерден, мэрлерден күтөбүз. Өзгөчө ош шаарын жакшынакай кылып алсак, бизге баарыбызга эле жакшы болот эле. Эми астыда пландар боюнча айтсак, пандемиянын айынан тышкы дүйнө менен болгон өз ара мамилелери бир топ чектелди. Ресурстарды алуу мүмкүнчүлүгү азайды. Биздин бизнесмендерди жүздөтөт, өзүнүн үй бүлөсүн бирдеме кылып багам дей турган болсо, анан убагында справка бербей 200 кишини коронавирус болсо бир жерге топтоп алган чиновниктер болсо, биздин инвалидтерди коргула турган болсо, андай кишилер менен биз иштеше албайбыз делегатор. Эртерээк бизнеске өтүп, ошол жактан өзүңөрдүн өнөрүңөрдү көрсөтсөңүздөр жакшы болот эле деп атабыз да. Анан урматтуу коллегалар, өзгөчө илимде жаатында жүргөндөр, биздин балдарыбызды бир өнөрлөргө үйрөтсөңүздөр. Жалгыз эле билимге эле эмес, эми өнөр дагы билиш керек болуп атат. 5 жыл вузда окуп, диплом алып эч жака кире албай жүрүшөт. Бирок алар ушу өнөрдү, навыки надо знать. Азыр баягыдай эле баарын тең бүт кичинекей телефондун ичине кирип кетти. Ал жерде баары бар экен. Мен азыр неберелеримди домашний заданиясын жазатканда акырын телефондорун бияка катып алышып. Серия деп коет экен, серия эмне деп эле бирдеме алып койбосоң, ал баарын билет, компьютер бүт билет экен. Анан ал билимди, же болбосо ошо бекин эстеп кала турган акыл эсти компьютер бизден жакшы билип атат. Бирок ошону колдонгонду, навыктарды биз аларга үйрөтүшүбүз керек болуп атат да. Бизге мына мен Москвага көп барам, 12-жылдан 15-жылга чейин заведующий кафедра болуп ошол жакта сабак берип жүрдүм. Профессорлор айтат да, сиздердин кыргыздардан келген кыздар, айымдар аябай мындай сезимтал келишет дейт да. Менин үйүмдө дейт, бирөө айтып атат, заведующий кафедра Плехановдун. Эмеден Филиппинден бирөө келген дейт, неберелеримди карайт дейт. Болгон англисче эле сүйлөгөндү билет дейт да. Эртең менен машинага отургузуп, школго чейин алып барып, кайра школдон алып келет дейт.
англисче үйрөнсүн деп аны ала алганбыз. Ал $1800 алат. Англис тилди билген үчүн. Ошол үйдү жыйнап карап жүргөн Кыргызстандан айым бар экен, биздин карындаштарыбыз. Ал баарын жасайт дейт. Үйдү дагы жыйнайт, баарын кылат. Кээ эртең менен башым ооруп калсам, сорподо жасап бере коет дейт. Аябай баарын билет дейт, бирок англис тилди билбейт, ошон үчүн $800 алат дейт. Эгерде сиздердин айымдарыңыз, кыздар, балдарыңар англис тилди билсе, биз $3000 да төлөп берет элек дейт айына. Демек 10 жыл жүрүп биздин балдарыбыз англис тил билбесе, анда эмне кереги бар? Балдардын өмүрүн биз эң жакшы күндөрүн бүт үйрөнө турган, ошол навыктарды, эмелер, өнөрдүн баарын биле турган убагында биз бербей коюп бизден кетип атат. Ошондуктан сиздер дагы ошо билим берүү тармагында дагы бир өзүңүздөрдүн программаларыңыздарды кайра жасап чыгып, жана мен айтып аткан 160 000 киши школду бүтүп атканда орусту дагы, англис тилин дагы, компьютерди дагы биле турган болсо, анда алар чет жакка кетип, анда 2,5 миллиард келбей бизге перевод. 5 миллиард, 6 миллиард келет. Мына Ош областында болгон жерде Армения турат. 28 000 бүтүн квадратный километр. Бирок алардын потенциалы эми салыштырып болбойт, даже Кыргызстанга. Ал жерден салыктын көлөмү 3 миллиард сом, 3 миллиард доллар чогулат, а чет мамлекеттен 7,5 миллиард перевод келип турат. Бизге 2,5 миллиард келет. Анткени Арменияда ошо алардын баары тил билет экен. Англисче бүт балдардын баары школду бүткөндөн кийин баары англисче билет. Анан интеллектуалдык жактарда иштейт. Банкта, финансовый биржаларда, чоң-чоң интернет компанияларында. Анан алар көп айлык алгандан кийин үйдөрүнө көбүрөөк кичине акча жиберет экен. Биз ошол билим берүү тармактарына, ден соолукка аябай катуу басым жасайбыз. Мурунку 20 жылы электроэнергия тармагына 2 миллиард 800 миллион долларга чейин кетип калды. Жол тармагына кетти 2 миллиард 800 миллион. Биз мына 3 миллиард сомго жакын, долларга жакын бюджетке ала бериптирбиз. Пенсия пособияны только тыш жактан келген гранттар менен жаап. Биз мындай саясаттан баш тарттык. Жакынкы 10 жылда буюрса бюджеттин биз өзүбүздүн ички булактары менен бүтүрөбүз. Бюджетке деген жардамдардын баарын ушу билим берүү, анан ден соолукка жумшайлы деп атабыз. Биздин балдар, кыздарыбыздын баары конкурентно способный болуш керек. Анын үчүн алардын ден соолугу жакшы болуш керек. Анан жанагы мен айтып аткан 4 тилди так билиш керек. Компьютердик, англисти, орусту, кыргызча. Анан дагы 3-4 өнөрү болсо, андан 5 бетер жакшы болот эле да. Мына ошондой биз мындан ары энергетика тармагына частный бизнесте инвестицияларды киргизип атабыз. Жол тармагына дагы киргизебиз. Бирок 20 жыл мындан ары жалаң ушу школго, анан здравоохранениеге акчанын баарын бөлүп беребиз. Сиздер да өзүңүздөр, урматтуу коллегалар, ден соолуктарыңыздарды караңыздар. Коронавирустун айынан баланча кетип калыптыр, баланча классташ, баланча курсташ деп өлүмгө деле көнүп баратабыз. Бирок адам баласы бир келип бир кеткен дүйнөдө бири-бириңиздерди аяп, сактап, анан президент Садыр Нуркожоевич азыркы жүргүзүп аткан саясатын туура түшүндүрүп берип,